Мен өзүмдү Нурбек Моңолов эле дейм, уролог врачмын. Жыныстык тарбия темасы. То есть зордуктап кетсе дагы кыз күнөөлүү экен, сабап атса дагы аялы күнөөлүү экен. Импотенция эмнеден пайда болот жана андан кантип сактануу керек? Жүрөк оорулары башталса, импотенция 100% башталды деген сөз да. Мен сексуалдык билимди сөз мектепке эмес бала бакчага киргизиш керек деп ар дайым айтып келем да. 8-класс, 6-класстар уже жыныстык катнашты кылып көргөндөр экен да. Негизи гомосексуалдар менен сүйлөшүп көрсөкчү, көбүнчөсү ошо ыдык көрүп калгандар да. Ошол кезде Жыныстык шайкештик деген тема дагы бар экен. Ошол жагы кандай? Экөөнө жагып атса бул норма, бирөөсүнө жакпай атса бул не норма. Кээде эркек үчүн айла жок жатып берип коюш керек, эми эркек аял киши жатып атат да. Кээде аял үчүн айла жок жатып бериш керек. Биздин медицинада коррупция барбы негизи? Мен жок десем ишенесизби? Үйлөнгөндөрдүн 50%-дан да көбүгө ажырашууга бартат. Мындай 4 бала менен деле мамам жалгыз калды да. Мамам көрсө өлтүрөт дегендейчи. Салам алейкум достор. Адаттагыдай Мирзаматов влог. Сиздер менен Нурлан Мирзаматов жана өзгөчө коногубуз бар. Баарыбыз эле тааныган, көрүп жүргөн жана абдан маанилүү, актуалдуу темалар жөнүндө блогерствосын жүргүзүп келген Нурбек Моңолов. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, чоң рахмат чакырганыңыздарга. Мен кыскача айтып кетсем, ошол эле сексуалдык медицина коомунун президенти жана жеке клиникалар ассоциациясынын президенти болуп кетесиз. 3-4 ай болуп калды ал болгонума дегендей. Жаңы эле болуп турсун да. Болушуңузду мен куттуктайм. Рахмат. Жумушу көп экен, анан жылабы билбейм. Мен билгенден тышкары сиз өзүңүз кандай көрөсүз, кандай позициялап кетесиз? Ошол боюнча кыскача өзүңүз жөнүндө айтып бересиз. Эми өзүмдү Нурбек Моңолов эле дейм. Мен уролог врачмын деп эле эсептейм да. Анан калган заслуга нерселер жөнүндө сүйлөшкөндү мындай көп эле жактырбайм да. Эл тааныйт, эл менден эмнени алаарын ушундан эле билет го дейм да. Жана айтып кетпедимби, кээ бирөөнүн мындай кабинетине барсаң, тиги чокусунан жерге чейин эшигинде мындайча айтканда заслугалар жазылып турат да. Бирок ал заслугаларын сыйрып салып туруп, аны ал должностун алып салса, эч ким эмес болуп калат экен да. Мен андай жашоону каалабайм, мени Нурбек Моңолов катары билгенди каалайм да. Заслугаларым жазылып тура, ал эл билеби билбей эле койгон. Регалияга көз каранды эмесмин. Ага, көз каранды эмесмин да. Анан аларды мындай баалуулугун биздин заманда баалуулугу жокко дейм да. Терең баалуулугу жок. Бирок ал нерсе үчүн абдан көп убакыт кетти, жылдар кетиребиз биз негизи. Дипломдорду алыш үчүн. Албетте андайлар менде деле бар дегендейчи, бирок менин баалуулугум ушундай болуп атат да. Эң башкы эле суроо, бул нерсе боюнча көп эле сураса керек, өзүңүз жөнүндө айтып бергенден кийин эмне үчүн урологияны тандагансыз? Мындай болгондо, негизи эле урологияны акыркы курста биз кесипти тандайбыз да. 6 жыл мындайча айтканда жалпы медицинаны окуйбуз, анан 6 курс бүткөндөн кийин ординатура деп коет, болсо резидентура деп коет, сен кесипти тандашың керек да. Ошондо менде суроо травматология анан урология болчу да. Ошону негизи травматолог болгум келген. Анан жана практикада кыдырабыз. Ошо мисалы мен медакадемияда окуп жүргөндө практика кыдырасың, терапия, хирургия арасы жерде кыдырасың, анан ошондо оюңа келе баштайт да. Мындай болсо жакшы экен, мындай болсо жакшы экен. Анан мен травматолог болгум келчи, бирок нарынга бир практикага барып калгам, күнү түнү иштечүбүз да. Аякта бир эле область боюнча травматолог, ошонун жанында иштеп калгам да. Анан чын эле жүдөп эле жүрчү, анан ошо травматолог мага кеңеш берген. Бир терезени карачы деп атпайбы, анан терезени карасам, бир уролог заведующийди көргөзсө, аман агай дегендечи. Көрдүң, бул дагы мага окшогон хирург. Бул дагы атактуу, бирок менден дагы аты чоң. Плюс бир 2-3 операция жасап коет. Анан көрдүң, сонун машина айдап жүрөт деп кызыктырып койгондо дежурстволорго келсе келет, келбесе жок, мындай оорулар дагы аз да. Травматолог күнү түнү жүрөбүз, жана өлүп аткан больнойлорду экөөбүз операция. Ошон үчүн урология жакшы профессия деген ошол туруп калыптыр. Анан травматологияга эле документти алып барат туруп, анан ошо алып берер мен почему-то урологияга деп көңүлүм бурулуп кетип, урология деп заявление жазып койгом да. Болду. Ошо бойдон уролог болуп калдым. Ошол эпизод абдан катуу таасир берген экен сизге да. Ошол мындай мээмде калыптыр да. Чын эле кыйналып кеткем да, анткени уктабайсың да. Эми нарын область боюнча бир эле травматолог, бирөө авария болот, бирөө бычак сайлат, бирөө токмок жейт, бирөөнүн машина өсүп кетет, бирөөнүн жылан чагып кетет дегендей. Уктабай эле күнү түнү иштей бересиң. Анан мындай ошо агайды көрүп алып жүдөп кетти да, келгиси келбейт дегендей жумушкачы кой деп анан урологияны тандадым. Айнектин ар жагын карасаңыз эле релакс болуп, жыргап коюп, сонун машина минип коюп уролог жүрөт. Машинаны тазалап коюп. Ошол эле чыгарылыштарда, тиктоктордо, рилстерде жана башка интервьюлар аркылуу билебиз, эң негизги популярдуулукту алган темаңыз бул
ошол эле Кыргызстандагы секс темасы, жыныстык тарбия темасы жана ошондой эле айымдарга карата баягы зомбулук темалар болуп келет да. Жана кантип ушул темаларга келдиңиз дейм да. Биринчи мен өзүм билишим боюнча мен биринчи впечатление деп коет го. Сиз бир аз айтып кеткениңиздей эле баягы кыздардын келечегин ойлоп туруп ушул темалар айтышым керек болгондуктан чыгаргам дедиңиз. Бирок андан алдында эле бул жака келерге себепкерлер Назира албетте, TikTok. Бирок себеп эмне болду экен дейм да. Мен негизи Назираны тамашалап сенсей деп коем. Мени звезда кылган мугалимим, устаз деп коебу, ошол Назира чын эле. Анан негизгисинен ошо Назираныкынан неметип калдым да. Айтып калдым да секс жөнүндө. Анан ошонун арасында зордук, ошонун арасында аргасы проблемалар бар да. Анан жанагы ошол замат байкадыңар беле, азыр новостьтен педофилия чыга берсе да, тигини зордуктап кетти, кичинекей баланы зордуктап, азыр азайып калды. 1-2 жыл алдын абдан көп болуп кетти. Балким мен салым коштум дегендейчи. Анан ошондо бул күрөшүш керек да. Анан карасам чоңдор деле, кичинекей деле, правоохранительный органдардан деле, молдолор деле, динчилер деле кыздарды өзүнө күнөөлөй баштады да. То есть зордуктап кетсе дагы кыз күнөөлүү экен, сабап атса дагы аялы күнөөлүү экен дегендейчи. Анан менин философиям, менин ой жүгүртүм башка да. Анан ошо противовес видеолорду чыгара баштадым да. Анан аялым дагы айтып калды. Коом эмне болуп баратат? Кыздарыбыз өсүп келатат, ушундайлар болобу, ушундай алсыз эркектер болобу, алсыз билимдүү кишилер даже динчилер ушинтип сүйлөп атат деген болуп атканда, анан карап, чын эле мен эмне кылам деген ой кетти да. Кой, коом даярдап көрөйүн деп, аракет кылып көрөйүн деп, анан ушу видеолор чыга баштадым да. Мен кыздарым чоңойгу чакты, балким коомду оңдоп калабыз, ата-энелердин азыр ата-энелер да оңдосом, балким алар балдарына башка маданият өткөзө баштайбы деген аракеттер менен чыгара баштадым да. Анан 1-2 чыгаргандан кийин анан суроолор келе баштайт экен. Анан жанагы чын эле зордукка, зомбулукка кабыл алгандар, ошолор чыга баштаган. Алар суроолорду анан ошентип мындай снежный ком деп коет го орусча. Ошондой видеолор болуп кетти да, мындайча айтканда. Накопительный эффект болуп кетти да. Суроого жооп берсең, андан артан суроолор эткен дегендечи. Бул темага бир аздан кийин кайтсак болот экен. Эң башта баягы сиз тажап бүткөн популярдуу суроолордон бир кыскача өтүп кетсек экен, кандай дейсиз? Эч качан тажабайм. Анда сон. Бул нерседен эч ким тажабайт деп коебун. Анда импотенция темасынан баштайлы. Глобальный темада да. Глобалдык эркектердеги импотенция эмнеден пайда болот жана андан кантип сактануу керек деген мисалы суроо. Мындай да, импотенция деген, импотент деген жаман сөз да. Бул деген негизи бул медициналык диагноз да. Мисалы пациент келсе, биз диагноз импотент деп жазып койчубуз да, же импотенция деп жазып койчубуз. Анан пациент окуп алып точно импотент болот да. Анткени жаман сөз да. Анан ошон үчүн азыркы заманда биз эректильная дисфункция деп заменять этип койгонбуз да. Элдер жүрөгү түшпөсүн депчи. Анан ошону түшүнсө, ошо жыныс мүчөсү совсем иштебей калгандар деле түшүнөт. Негизи аны карай келсек, калоосу жоголуп кеткен, же болбосо оргазм ала албай калган, же болбосо балким ориентацияны туура эмес издеп жүргөн, ошолор да кирет да. Бул деген мындай чоң широкий понятие да. Буга деген мисалы жүрөк оорулар, гипертония, сахарный диабеттин бул предвестниктери да. Муну деген мындай симптомдор болуп эсептелет да. Жүрөк оорулар башталса, жөнөкөй тил менен импотенция 100% башталды деген сөз да. Импотенция башталса, жүрөк оорулар 100% башталды деген сөз. Импотенция керек болсо, мындай прогноз да. Сахарный диабет, гипертоническая болезнь, жүрөк ооруларга бул прогноз. Импотенция башталды, значит, в будущем жанагындай жаман оорулар башталат деген сөз да. Бири-бирине көз каранды экен, же бири-биринин сигналы экен анда. Бул сигнал, бул деген мындай уят тема дейт. Бул деген бул даже коомдук психологиялык нерселерге зыян. Мисалы, импотент кишиде мен импотент деп сүйлөшө берелге, элдер кечирсин. Эректильный дисфункция, жыныс мүчө иштебей калганда, бул деген коомго дагы зыян да. Андай эркек иштей албай калат. Андай эркек коомго өзүнө пайда алып келе албай калат. Андай эркек үй бүлөсүнө пайда алып келе алат. Андай эркек өзүнө неуверенный ата болот. Коомду дагы тарбиялай албай калат да. Неуверенный эркек уверенный бала чакыраны чоңойто албайт дегендейчи. Бул деген мындай таасири аябай чоң. Абдан кенен тема экен. Аябай бул кенен. Муну деген убакыт жок болуп атат. Бул керек болсо философский деген, ошон үчүн жана Индия, Кытайларда деген бул темага деген уялбай анан чоң эме кылышат да, мамиле кылышат да. Неуверенный киши
уверенный келечекти да жаза албайт да. Эми болушат жанагы бирөөнү жамандай берген, ичи тар боло берген, ушак тарата бергендер деле бул признак. Өзүнө терең ишенген киши эч качан бирөөгө ушак таратпайт. Бирөөнү жамандабайт, бирөөнү ичи тар болуп ага көңүл да корбойт да. Азыркы күндөрдө бул абдан популярдуу эмес. Бул динге дагы пайдалуу нерсе да, керек болсочу. Бул коомго, маданиятка дагы пайдалуу нерсе. Эркектерибиз канча өзүнө ишенимдүү, терең бутуна тура алганда, мисалы эркек жагынан болсо, ошончо эркектин деңгээли, адамдык деңгээли дагы чоң болот да. Мындай да, азыр тестостерон деген көйгөйбөдү, тестостерон аз болуп эле, цифраларды көрүп эле жаман беришет. Бул жөнүндө дагы мен өзүнчө рилс тартайын деп жүрөм. Кээде тамашалап калабыз эми врачтардын арасындачы. Бул тестостерону кичинекей эркек экен депчи. То есть жана скандал кыла берген, аялын уруша берген, ушак тарата берген, ичи тартык боло берген, байларды жаман көрө берген, чоңдорду жамандай берген, өлкөнү жамандай бергендер, булар тестостерону кичинекейлер депчи. Жөн хейт жаза берген. Хейтерлер это 100%. Анткени көрдү да, бул кыйын экен деп өзүнүн тестостерону кичинекейдигин көргөзүп, эмне кылат, анан ушинтип өчү алганга аракет кылат. Ошондой комментарий жазгандар жөнүндө кандай дагы сапат беребиз? Бул деле изилдөө, хейтерлер изилделген да. Булар байкуштар да. Булар чын эле аябай кичинекей кишилер да. Балким коомдо алар мындай чоң, балким успешный, бирок мындай сырткы келбетиң успешный болсо, сырткы жумушуң даже успешный болсо, бирок ичиңен өзүңдү кичинекей киши сезсең, сен кичинекей кишисиң да. Өзүңдү кандай самооценкаң кандай болсо, сен ошондой кишисиң. Балким сен жөнөкөй эле бир кишисиң да койчу, мындай жөнөкөй жумушту иштеген. Бирок сен деңгээлиң бийик болсо, сен деңгээли чоң адамсың да, инсансың. Эгерде чоң жумушта отурасың, бирок кичинекейиң, өзүңдүн дүйнөң кичинекей, айланаңдын баарын жүдөтөсүң да. Жумуштагы жылбайт. Деңгели чоңдордун баарын сезишет, алардын баарын кичирейтишет да. Ошо хейтерлер ошолор. Эмне кылат? Сөз айта албайт, түз айта албайт. Коомдон мындай үйдө батыр, жолдо жок деген, алар анан али жок компьютердин артында туруп алып анан жаман сөздөрдү жазышат да. Алардын мага мындайча айтканда жалко да. Хейтерлер бул менден кичинекей кишилер да. Мага хейтерлер менден кичинекей байкуштар. Сиздикинен ошондой да. Биздин көрүүчүлөр капа болбосун. Хейттин конструктивдүү хейт жазгандар деле бар. Жок, ал башка, ал критика деп коет. Конструктивдүү критика это бесплатная книга для развития дейт. Мен эле окуйм да, критика жазды, мында маани бар. Бул эми жөн эле воздухту жаза беришет. Бул хейтер экен эми көрүнүп эле турат да. Постоянный мындайча айтканда фанат хейтерлер бар дегендейчи. Проблемасы бар, тестостерон азыраак экени же болбосо ошол эле өзүнө ишеним же психология жагынан проблемасы болгонун ошол эле маектешип жатып, баягы токсичный люди деп коет го. Баягы ууларын чачкан адамдардан эле билип койсо болот экен да. Бул ден соолугунда кичинекей. Эркектер жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Аялдарга эми мындай да, эркектердин дүйнөсүндө жаман аял болбош керек. Албетте бар мындай, албетте мындай өйдө төмөнү бар аларда делечи. Бирок эркек болгондон кийин алар менен биз атаандашпашыбыз керек да. Эркек өйдөрөөк болуш керек. Аялдар менен кошо алар менен ажылдашып атсаң, значит тестостеронуң ошо аял менен тең. Анткени тең согушуп атасың деген сөз да. Өзүң уровень чоң сезбей эле кой, аял менен тил талашып айтышып атсаң. Значит, ошо менен сен теңсиң деген сөз. Негизи эркекте дагы айымзатта дагы эстроген дагы, тестостерон дагы болот экен. Эркектерде тестостерон көбүрөөк, эстроген азыраак, айымзатта эстроген көбүрөөк, тестостерон азыраак болот. Мындай жалпы түшүнүктүү ушинтип деле койсок болот да. Анан баягы эркек жогорураак болуш керек деген канчалык туура дейм да. Бул эми эки башка дүйнөдө мындайча айтканда. Жогору деген сөз адам катары жогору болбойт биз. Биз Кудай деген баарыбызды тең эле кылып жараткан да. Жаратылышты эле биз тең кылып жараткан да. Өйдө деген сөз жоопкерчилик деген эркекте деген сөз да. Жашоодо эмне болуп атса, бул эркек жооп бериш керек. Аялың жаман болуп атса, жакшы болуп атса, бул эркек жооп берет деген сөз да. Анан өйдө деген эмес, жоопкерчилик эркекте. Жоопкерчилик эркекте. Ушуну жаңжалаң чыкса жоопкерчилик. Мисалы аялың чын эле айтып кетем, дуура болсо, шүмшүк болсо дагы, Кудай бекеринен сага берген эмес. Аманат кылып сага берген аманат. Биз алдык, эркек киши алды да. Аял киши алган жок бизди. Бизди эркек киши алдык. Ар дайым айтып кетем да. Значит, алгандан кийин мисалы жаныбарды деле, эми жаныбар менен сравнивать этип алгандан кийин ага жоопкерчилик, ага тамакын беришиң керек, кийимин бериш керек, анын көңүлүн көтөрүшүң керек. Дуура болуп атса, значит, менин деңгээлим жетпей калды, менин билимим жетпей калды, менин характерим жетпей калды деп жоопкерчиликти алып коюш керек да. Балким анда көтөрө албасаң, анда аларды да хейт этип, аларды жамандай берип, теңелей бербей, анда башкача жол тандаш керек да. Менин оюмча.
Могул ажырашуулар темасына кандай оюңуз бар? Азыр абдан кээинки цифрлар боюнча, кээинки сандарга караганда 50%дан дагы көбүрөөк ажырашуу, үйлөнгөндөрдүн 50%дан да көбүрөөгү ажырашууга бартат деген. Бул официалдууну көрүп атасыз да. Ооба. Негизи неофициалдууну 3-кө көбөйткүлө деген бар да. Мисалы ажырашуу барып туруп официально бүттү деп мындай законун ажырашып кеткендерчи. Жөн эле жашабай калган, жөн эле бири-бири менен катышпай калгандар 3 эсе көп дегендейчи. Эмнеге андай болуп атат? Эми эркектер таарынбасын, бизде жоопкерчилик кичине азыраак болуп атат да. Жоопкерчилик аз, анан айла жок, үй бүлөдө бирөө жоопкерчилик албаса, бирөө баары бир жоопкерчилик алат. Аялдар ошо үй бүлөгө жоопкерчилик алып кетип атат. Анан жоопкерчилик алган аялга жоопкерчилиги жок эркек эмес болуп калат да. Алар мындайча айтканда возбуждаться этпей калат. Жөн эле табиятты карасакчы, же болбосо кызыксыз болуп калат. Эми эмне кереги бар бул ишни? Дагы бир бала болуп калды, итак эле 3 баласы бар болсо, жо оокат алып келбейт, жо коргобойт. Мисалы туугандары менен дан эле коргосунчу, эми мындай дегендейчи. Анын эмне кереги бар? Ал уже 4-чү бала болуп калды. Еще башты ооруткан 4-чү бала болуп калат да. Тигилер го өзүң командовать этесиң өзүң балдар. А тиги деген башты ооруткан, аттандашканан ал ишни проблема болуп, анан ажырашуулар көбүрөөк болуп атат го дейм да. Эми бул мындай болуп атат да, эми мындай каза берсек причиналары көп. Биздин мамашаларды күнөөлөбөй коелук, эми мамашаларыбыз дагы эркектерге чын эле мындай жакшыраак мамиле кылып атат да. Кыздарга эмнегедир мындай ал башка бирөөгө эметет деген, эркектерге көбүрөөк болушуп атат да. Мисалы аял алганда деле сен эмнени угасың, сага башка аял деле алып берип коем дегендей тарбия алып атат да. Ошондой болуп атат. Же болбосо сиз үйлөндүңүз беле? Үйлөнгөн эмесмин. Ну ладно, неудачный пример болуп калды. Мындай өзүмдүн мамамды эле айтайын. Тыңыраак деген сени багып кеткен. Изначально жоопкерчиликти аял киши алып алган, аял ал дегенсип. Эми көпчүлүгү ушундай болуп атат да. То есть сен эчтеке кылбай эле бер, тың аял болсо сен багып кеткен аял. Ошо тың да мисалы. Анан биздин маданиятта дагы эми маданиятыбыз жакшы жери бар, жаман жери бар дегендей, аял жакшы, ер жакшы дегендейчи. То есть жоопкерчиликтин баарын аялдарга жүктөй бергенбиз да. Биздин эми жашоо ушундай болуп калган. Ошон үчүн биз жоопкерчилик албаган мындай коом болуп чоңоюп калдыкпы дейм да. Көбүнчөсү. Эми баары эмес, сонун эркектер бар, жоопкерчилик идеальный бар. Биз азыр деген мындай жаман жагын эле карап атпайбызбы? Мен өзүм врачмын да, ушул жөнүндө түшүнүп коеюнчу. Ар бир миңинчи киши иштейт да, ооруйт да, то есть ар бир миңинчи киши оору менен ооруйт да. Анан ошол миңинче эле киши жөнүндө сүйлөшөм да. Анан элдин баары деген жок. Азыр деле ошондой эркектер жөнүндө сүйлөшөм. Мындайча айтканда 0,01% оору менен да, оору жөнүндө сөз болуп атат. Майда чүйдө оорулар менен көп эле ооруйт. Миңинчи киши мисалы оору менен ооруйт да. Ошол жөнүндө сөз болуп атат. Азыр деле ошол жөнүндө сөз болуп атат да. 0,1% экен да ал. 1% эмес, 0,1. Эми бирок эркектер андан көбүрөөк билбейм канча пайыз айта албайм. Биз абдан баягы мага деген көп эле келет да. Жана жыныс мүчөсү менен проблемачы. Анан мындай карай келсеңчи, сүйлөшө келсең, мындай көбүнчөсү эмнеде келет, эмнеде кызды алып келет. Ошо аялдары скандал кылып тыштай баштаганда анан кой жакшы жыныстык кабыл, жакшы жыныстык жашообуз болбой атат, может аялымды мындай удовольствие бере албай атам деп келишет да. Анан ошону дарылап бер депчи, мен сонун болуп калам, аялымдан жыргатам, анан аялым менден кетпей калат дегендер көп да. Мындай сүйлөшө келсең, ал дагы бар. Бирок ал эмнеге келген ал точкага? Анткени жоопкерчилиги жок, башка жагынан мындай мамилелер өлгөн да. Бул жөн эле кесепети. Бул точкасы да, мындай точкасы. Текст жазылып келген, анан ошо точканы эле коюп берип кой, калганын өзүм оңолом дегенчи. Буну көрсө себептер башка. Муну дарылабай, биягын дарылап койсо эле биягы деле оңолуп калат да. Негизи муну аял кишиге оргазм бериш үчүнчү, аялга тийип койсоң деле оргазм ала берет. Эгерде чын эле сен мындай нормальный эркек болсоңчу. Сый, ошо аялдын сыйын ала алган эркек болсоң, тийип кучактап койсоң деле оргазм. Кайсы точкага тийишти билсең да. Аны билбей деле кой, жөн эле кучактап эле койсоң, аял киши калганын өзү ала алат дегендейчи. Ишенген эркегинен. Абдан сонун темага келди. Аны дагы билиш керек, албетте аны дагы билиш керек. Но биринчи кадам аял киши ошо эркегин сыйлаш керек да, эркек катары. Эркектин эрке эле функциясы бар деп айтып кетем бүт жерден. Бул жоопкерчилик, камкордук. Коргоо анан камкордук да. Жоопкерчилик деген коргоо анан камкордук. Коргоо коомдон, туугандардан, жаман сөздөн, жаман нерседен. Анан камкор, багыш керек аялды. Акча десе эле жаман көрүп атышпайбы? Баккан деген бул акча да бар бир.
ошол. Эми жеткүдөй да, эми миллиардер болбой эле колон, үй бүлөсүндө балдарына жеткүдөй аял киши ошо акча жок кылат, жолсо эртең балдарым ач калат деп ойлобогодай эле акча таап берсе, бүттү, ал аял киши өмүр бою эркекке преданный жашайт да. Бирок ошол жактан баягы полигамия, моногамия темасын сүйлөшүп кетпедикпи? Статистика боюнча эркектер көбүрөөк көзгө чөп салуу деп айтылабы экен, измена кылышат экен. Бирок ошондой эле сиздин подкасттарыңызда, интервьюларыңызда айтып кетесиз, чын айтканда аялдар деле ошондой эле полигамдык жан болуп эсептелет депчи. Эгерде ошо жаныбарлардын деңгээлине түшсөк, самецтер полигамный, самкалар моногамный деп сүйлөшөбүз. Самкалар деле, эми аялдарыбыз деле полигамный да. Аял жаныбарлар, эми жаныбар деген жокпуз, аялдарыбыз тааныбасын да. Алар деле күчтүү эркекти өмүр бою издешет да. Мисалы, аларда мындай 1 жылда 1 жолу катнаш болуп турат да. Бизге окшоп күндө эле боло бербейт депчи. Анан тукумулантпай деген сөз да, аларга бул катнаш тукумулантыш үчүн кылык. Ошон үчүн алар күчтүү эркекти издешет. Балким бул жазда бул эркек анан жоголуп кетти, эмки жазда башка эркек чыгып күчтүүсүнү менен аракет кыла берет да. Алар деле полигамный, если бул уровеньге чыксакчы. Эркектер деле полигамный. Алар деген эме да, айырмасы, эркектер избирательность жок да. Көргөн баары менен жата берет да. Эми более менен жактырган баарын. Аялдар избирательный болушат да. Ошон үчүн аларда измена аз, анан баары менен жүрө берет. То есть күчтүү эркек менен балким измена болуп кетиши мүмкүн. Эме күйөөсү камкор эмес болсо, коргош болбосочу. Жана сиз менен сүйлөшүп кетпедик, эмнеге мына 2-3 алгандар чын караганда эми жакшы окугандар деле бир жетишкендикке жете алышат, 2-3 окугандарга деле баягы бизнесмен болуп кетип атышабы, лидерлик сапаттар оңойлук чыгып кетти абы. Эмне дегенде баягы система мактаганга ыңгайлаштырылган система болчу. Бул Советтик Союздан болгон баягы 5 окугандар, баягы ошолорго көбүнчө мактоолор келген, ошолор жакшы окуйт, ошолор отличниктер болчу. Бирок чынчыл келгенде баягы 3-кө 2 окугандар көбүнчө бизнеске, соодагерчиликке оңой, ыңгайлуу болуп баягы андай түрдүү жетишкендиктер болуп кетти го. Анан мисалы азыр отличник керек үй бүлөлөрдө отличник болушунун кереги жок, баардык сабактан 5-ке окушуң кереги жок, өзүң сүйгөн жагыңды бир жетишкендик кыла ала турган нерсеңди тандаганыңды каалайм деген үй бүлөлөр дагы бар да. Анан ошол жакта деле азыр ошол жака көңүл бурултабы экен балким, эркиндикке, өзүнүн профессиясында. Эми менин оюм мындай да, жанагы отличниктер успехке жетпейт, анан троечник, двоечниктер успехке жетет деген ой жүгүртүү бар да. Менин оюмча негизи глобально бул туура эмес, болуш керек, мындай болбош керек да. Бул балким бир эле ошол Советтер Союзунда ушундай болуп калды. Башка мамлекеттерде Советский Союз кулдарды даярдачы да. Советский Союздун системасы послушный кул койлорду даярдачы да. Айтканда, сылаганда жыргап калган. Анан ошо биздин система отличниктер мындай да, бул деген жана иттей эле да. Ит деген сылаган үчүн куруңду шыйпаңдайт, колуң жылайт, бияка чуркайт, эркелейт, сылап койсоң ошо жетиштүү деген кичингейде тамак берип койсоңчу. Отличниктер ошо система болуп калганда, жана soft skill анан деген hard skill деп коет беле, эме. Алар ошо билимди. Мугалим сылайт, мен 5 алдым, мугалим сылады, мамам, ата-энем сылады. Ошого көрүп койгон. Анан жашоого келгенде сылачу киши жок болуп калды. Аларды оценивать эткен киши болар, анан жана стресс, депрессия мындай байкуш болуп калды. Атыге троечник, двоечниктер токмок жеп күнүп калган да. Анан айла жок, алар деген кыйтым-мыйтың жолдорду издей баштаган. Анан ошо жашоого азыркы замандагы ошо биздин эгемендүүлүк ошолордун билими, көчөдө жүргөн, жосо выживать эткен билими керек болуп калды да. А мисалы өнүккөн өлкөлөрдө баары бир жакшы окугандар жетет. Анткени аларда ошо жакшы окугандарга ойлой бергиле, ошондой билимдерди, выживать эткен да билимдер, кыйтым-мыйты калганда билимдерди берет да, бизнес кылганда билим берет. Билле хард эмес софттордон, коммуникация сыяктуу. Коммуникация, мамиле, сүйүү деген эмне, брак деген эмне, семья деген эмне, алар аны дагы 100% усваивать этишет да. Анан практика деген эмне, билим берүү системасында, жакшы билим берүү системада ошолор успехке жетет. А биздики мисалы даже мектептеги көп бир 80% билимдин кереги дагы жок болот атпайбы. Ошондо мына сексуалдык билим жосо зордукту кантип жок болуш керек, бул билим да. Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө
мисалы мен сексуалдык билимди сөз мектепке эмес бала бакчага киргизиш керек деп ар дайым айтып келем да. Ошо сексуалдык билимдесе эле мурун билем азыр жаман көрө беришчи. Мен аны ойлоп атчатым деген ошо сексти үйрөтөт депчи, өбүшкөндү үйрөтөт, ошентип ойлошот да. Анын өзүнүн возрастына карата билим бар да. Мисалы 3 жаштагы, 5 жаштагы, 3 жаш менен 5 жаш чоңур ойлойт да сексуальный жашоогочу, будущий сексуальный жашоого. Ага деген эркек деген эмне, кыз деген эмне, зордук деген эмне деген. Ыдык деген эмне, чужой деген бул опасный киши деген эмне, өзүңүн киши деген эмнени үйрөтүп койгон жетиштүү да. Мисалы чечинткен бул деген опасный киши. Чуркап келип мамаңа айт. Атаң чечинтип аткан бул жаман киши. Байкең бир тууганың чечинтип аткан бул жаман нерсе. Сен мисалы майкадан ылдый, сага эч ким имеет право тийгенге деген. Ошондой эле билимди. Оозуңан өпкөн жаман нерсе. Курсаңан өпкөн жаман нерсе. Сен менен жалгыз мисалы жуунткан энең эле жуунтат. Башка эч ким, даже атаң жуунтпай. Ошондой эле билимдер. Ошондо ушундай жаман нерселер болбойт да. Или энең айтасың, же болбосо мектепке айтасың. Анткени үйдө дагы зордук болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мектепке дагы мындай көп мындай үйрөтүп коюш керек мондай. Балдар андай нерсени аябай жакшы воспринимать этет. Чын эле айтат да, үйрөтүп койсоң, алар бизге караганда ошол билимди 100% колдонушат да. Ошондой ситуация болуп калсачы. Ошондуктан ушул сабактар кириш керек деп айтып келатасыз го. Анан өспүрүмдүк өзүнчө мисалы месячный болуп эле, же болбосо беременность деген эмне мындай боюнда болуп, кантип боюнда болоорун дагы билишпейт. Ошондой зордук деген эмне, зордуктун началасы эмне, мисалы зордук деген жөн эле сразу көчөдөн кармалып зордуктагандар аябай редкость. Көбүнчө достору да, классташтары конокко чакырат. Мына ошол жерде зордук башталышы мүмкүн. Алкоголь, ой сен доссуң, сен эркексиңби же сен кызсыңбы же чоң ойлосуң деп алкоголь же болбосо наркотик пихать этип атса, берип атса, бул уже зордуктун началасы. Андан кийин момундай болот деп пример менен, практика менен көргөзүп койсо, алар да мээсинде ойнойт. Ой, бул эмнеге мага арак сунуп атат, эмнеге тамеки сунуп атат, эмнеге наркотик сунуп атат, эмнеге караңгыда бир жакка чакыртат, эмнеге үйгө, эмнеге мага манипуляция кылып атат, сен чоңоюп калбадыңбы, сен эркексиңби же кызсыңбы же сен дагы эле ребеноксуң же маминкин дочкасыңбы деген сөздөрдү менен бери үйрөтүп койсо, бул деген эми оңой эле билим да. Балдар аны оңой эметет. Ана ошондой зордук-мордуктан. Бул машинеге түшпө, достор чакырып атса, манипулятор деген эмне, настоящий жигит деген эмне, не настоящий манипулировать этип аткан жигит, жыныстык катнашты каалап аткан кандай, анын психологический картинаны 2-3 эле мындай көрүнүп эле турат да. Аны баары үйрөтүп койсо, алар мээсине чүңктөп, анан аябай көп пайыз зордуктар асаят. Булар сабак түрүндө эле айтылып кетиш керек экен да. Ушундай сигналдар болот. Сабак түрүн бул система образования, билим берүү системасында бала бакчадан бары бери кириш керек деген мен эмем бар да. Жеке демилгеңиз. Жеке эмес, бул бүт жерде бар. Барбы азыр ошол сабактар барбы бизде? Бизде эмес, мисалы Японияда бар, Америкада бар, Германия, эми өлкөн өлкөлөр бүт жерде бар. Кыргызстандачы? Бизде жокпу? Бизде мындай балким жанагы мектептер менен чакырып калышат. Жөн эле мындай өзлөрү инициатива кылып, лекция окуп берип коюңуз деп кылышат да. Бирок алар эффекти аз, бирок баары бир эффекти бар да. Мисалы мен деген бир мектепке бардым. 7-6, 7, 8 класстаргачы. Анан эми баары бир кичине бала деген бала да, баланы жөн эле алдап койсоң болот да. Анан анонимный тестирование, анонимный суроолорду эметсек, 7-8 класс, 6 класстар уже жыныстык катнашты кылып көргөндөр экен да. Ойноп көргөндөр экен. Анан көбүнчөсү анан семьясында карайбыз да, анткени баардык эле маданият деген чоң роль да. Үй бүлөлүк маданият деген чоң. Ошо үй бүлөлүк маданият чоң ролду ойнойт киши воспитанный болуш үчүнчү, тарбиялуу болуш үчүн. Анан кандай үй бүлөлөр экен? Ошо именно закрытый үй бүлөлөр экен да. Жана дин менен закрытыйчы. Көп строгий үй бүлөлөр экен. Ачыгыраак, ачык сүйлөшкөндө андайлар азыраак экен да. Эми бул жеке мен бир изилдөөңүз негизинде чыккан. Ошо психологдор чакырат да обычначы, анан психологдор менен кеңешип анан ошо анкета суроолорду карайбыз, анан бул кандай үйлөдөн сурасам, бул мындай үйлөдөн деп ошондойлор. Резюме кылып койсок, анда канчалык үй бүлө жабырак болсо, канчалык строгийраак болсо, ошол жерде ошол чектөөлөр болгон үчүн ушундай катташтар көбүрөөк болуп калат экен да. Мындай да, строгость менен дисциплинаны путать этпеш керек да. Дисциплина жакшы нерсе. То есть бала менен сүйлөшүп, убагында окута, убагында сабак жаса, анан мындай үй бүлөлүк маданият да, мисалы тиге эметпе, тийбе деген бул жакшы. Жөн эле бул күнөө
муну уят, бирок эмне үчүн ал керек түшүндүрбөгөн. Алар ата энесинен коркконунан ал айтпайт, эметпейт. Анан бирок ошону айта берсең, ал деген запретный плод өзүлөрү изилдешет да. Эмнеге бул жаман, бул эме деп. Эми бала да, алар деген атайын, жыргайын деген деле кылган жок. Алар өзү бири-бирини изилдеп көрүп, ошондой барып атышат да. Ал тема сүйлөшпөгөндүктөн деле. Уят кино көрбөдү. Ал уят кино бала деле билбейт, эмнеси уят, эмнеси эмес. Биз айтып бердик, бул уят экен депчи, бул жаман дегенчи. Анан биз кызыгабыз да. Адам негизи изилдөөчү, ал жөн эле изилдеген кирип алып, анан уят кинолор көрөт, анан пробовать этишет да. Не уят, не жаман экенин бала билбейт. Аны биз маданият катары түшүндүрүп беришибиз керек да. Бул жерде ар бир сөз, ар бир мамиле кандай түрдө түшүндүрүп берүү, ушунун баардыгы эле маанилүү окшойт. Бул бир эле балдарга эмес, үй бүлөлөргө деле ушундай сабактар керек окшойт анда. Проблема үй бүлө болуп атпайбы? Биз, мисалы, биздин ата энебиз, мына ата энебиз жөнүндө сүйлөп атабыз да, алар тарбия албай калган деп, бирок аны күнөөлөгөн жок, алар күнөөлөбөшүбүз керек. Анткени алар ошондой коомдо өскөн. Алар сүйүү эмнекенин ким үйрөткөн аларга? Үй бүлө эмнеке экенин ким үйрөткөн? Бала төрөлгөн советтик бийлик кантип тарбиялаш керектигин, жо сабак жок, же болбосо китеп жок, бүт баары закрытый. Анан уят деген менен эле үйрөнүшкөн да. То есть уят, а эмне үчүн уят деген мындай анын ата энеси эмнени үйрөтсө, ошону ата энеси үйрөтүп, анан аны бизге өткөзүп берген. Биз азыр билимдин заманындабыз да. Бизде билим доступный. Интернет ачабыз, биз билим ала алабыз. Любой тилде, любой количестводачы. Бир-эки баягындай дагы эксперттик суроолорубуз бар. Сиз менен көбүнчө ошол темаларды маектешип кетишет, бирок бул суроолорду сурап коюш керек го дейм. Негизи төрөттүн азыр кандай тенденция болду? Төрөтүү аз болуп атабы же көбөйүп атабы, же ошондой эле даражада мурункудай элеби? Кандай бир тенденциялар көрүп атасыз? Менимче төрөтүүлөр жакшы эле болуп атат да. Негизи мындай жанагы прогноздор бар да, жылына канча киши көбөйүп атат. Менин оюмча ошо Кыргызстан, Өзбекстандарда мындай жакшы эле болуп атат. Мисалы Өзбекстан жакшы болуп атат да. Анан аялдарыбыз чын эле төрөгүсү келип атат. Төрөбөйм деген аял жок да, биздики эмнеси жакшы. Анан төрөтөм дегендер дагы көп. Менин оюмча ал жакшы эле тенденция. Ал жакта мындай бир өзгөрүүлөр, каттуу залакаты берген тенденциялар жок. Жок, кандай тенденция жок. Бирок ажырашуулар тенденциясы көбөйүп жатат. Ажырашуулар көп болот. Сиз оюңузча ажырашуу бул кандай нерсе? Бул жакшыбы, жаманбы, же бул мындай жакшы деп деле кете албайбыз, жаман деп деле кете албайбыз, же өзгөчө бир көз карашыңыз бар балким? Мындай да, неме ажырашуу болбогон эле жакшы. Албетте, любой сексолог, любой психолог ажырашууну каалабайт. Ажырашууну каалабайт. Бирок экөөнүкү окшошпой атса, үй бүлө ош жерден кыйналып жашагандан көрөк, зордук, зомбулукту көргөндөн көрөк, кээде ажырашып эле кеткен жакшы да. Чем эртерээк, тем лучше. Анткени эртерээк эметсе, экөөндө тең шанс бар. Эми эркектерде көбүрөөк шанс болот атпайбы? Бирок, мисалы 5 балалуу болуп алып, 10 жыл үйдө отура берип, ажырашпан эркектерибиз чыдап кетип атат. Ошо жоопкерчилик, ажырашкандарда жоопкерчилик аз болуп атат да. Ати аял кишиде тажрыйба жок, акча тапчу. 5 баласын бакчу тажрыйбасы жок. Аялдын күйөөсүнө көз карандуу. Мындан да көп болмок. Ошо финансовый көз карандуу болуш үчүн менин оюмча дагы ажырашпай аткандар бар да. Эмне кылат? Ошондо 5 бала страдайт. Аял страдайт. Бирок аялдар күчтүү экен, эмнегедир таң калам да, бутуна туруп кетишет да. А эркектер уже башка үй бүлө куруп, үй бүлөсүнө салымы жок да. Эми мындай да аракет кылыш керек, ажырашпаганга аракет кылыш керек да. Бирок зордук, зомбулук бар болсо ажырашыш керек. Менин жеке оюм да. Алдын үйлөнөрдүн алдын эле бирок даярдыктуу. Андай болбош үчүн билим, мектептен баштап сүйүү деген эмне, зордук деген эмне, зомбулук, кандай күйөөнү тандаш керек, кандай аялды тандаш керек, күйөө кандай болуш керек, аял кандай болуш керек. Аны берип койсо, алар тандашат уже мындай биринчи признактарын биле баштайт дегендей да. Дагы бир тема бар. Мисалы үйлөнүүдөгү психологиялык жактан шайкештик, психологиялык жактан өргүүлүк жана ошого даярдык да. Экинчи жагы жыныстык шайкештик деген тема дагы бар экен. Ошол жагы кандай деп ойлойсуз? Канчалык маанилүү ошол жыныстык шайкештик? Негизи маанилүү же ал маанисиз? Бул дагы адамга карата көз каранды да. Кээ бирөөнү эң маанилүү. Мамиледен дагы балким ошол маанилүү. Кээ бирөөнү мамиле дагы керек, жыныстык катнаш дагы керек. Кээ бирөөнү
мамиле болсо болду, жыныстык катнаш эми мейли эми мындай чыдайбыз деген бул деген индивидуально да, бирок чоң ролду ойнойт да, чоң ролду ойнойт. Мындайда болбой атса да көбүнүкү болбойт баары бир. Шайкеш келбейт, көбүнүкү баары бир шайкеш келбейт да. Мындай оргазм ала алышпайт көбүчү, ошентип эле өтүп кетишет. Бирок хотя бы мындай кучакташып, ошол мамиле жөн эле мындай морально жагыш керек да, анда боло берет. Агерде морально жакпаса, бул испытание, бул пытка боло баштайт да. Көбүнчө айымзатка окшойт андай. Эмне дегенде эркектер ал жагынан көп проблема. Жок, көбүнчө айымзат жөнүндө сүйлөшөт, аял зат жөнүндө сүйлөшөт атабыз да. Бирок бул жерде деле бир ыкмалар болсо керек. Ошол шайкеш келбеген учурда эми күйөө жолдош дегенде эме сезишет го. Жубайларынын денесини ошого жеткизип шайкештик алып бараткан ыкмалар деле болсо керек негизи. Мындай болуп атат да, эркектер үчүн мындай болуп атат да. Билет жыргатпай атканын, бирок билет эч жака кетпээринчи. Ошон үчүн аракет да кылышпайт да. Анан аялдар ыстыралайт этип жүрө берет. Мисалы, кээде аялдар ээрчип келет күйөөлөрүнчү. Анан карай кетсең, сөзсүз андай жер мамилеси да бузулган болот да. Жыныстык проблема болсо, сөзсүз мамилеси да бузулган болот да. Анан сурайм, эки проблемаңар бар экен дейм, мамилеңер да жыныстык жактагы бар экен. Кайсынысын оңдоп коем, бирөөнү эле оңдоп коем десем, сөзсүз мамилени тандашат да. То есть жыныстык атнаш мамилеге түстөн түз көз каранды да. Жөн эле кучукташып жаткан бул кээде жетиштүү да, кээ бир үйлөргөчү. Анан мындай да, возраст болгон сайын, убакыт өткөн сайын баары жыныстык катнаш азая баштайт. Азая баштайт. Мисалы, бир орустардын изилдөөсүн көрдүм. 57-58 жашта 50% эркектер жыныстык катнаштан баш тартып баштайт экен. Полностью жөн эле добровольный отказ кылышат да. Жөн кереги жок болуп калат. Маанилүүлүгү, баалуулугу жоголуп кетет да, жөн элечи. Ошон үчүн бул жаш кезде маанилүү, возраст өткөн сайын мааниси жок болот. Бирок баары бир бул нерсени алат. Аял киши балким жаш кезде чыдай берген, бирок карганда деп коебу, көп кетти деген сөздөр чыгып атпайбы? Баары аны алгысы келет, ажырашат. Анан бурун ала баштайт да, баары бирчи возраст келгенде. То есть бул жашоодо бизге жылуулук мамиле баары бир биз бир күн алышыбыз керек да. Кээ бир албай өтүп кетет, но көбү баары бир алат. Кечирээк болсо дагы, башка эркектен болсо дагы, измена менен болсо дагычы. Бул жактан да көбүнчө бизге эркектер көбүрөөк ошол билим, тарбия, практика ошол нерселерди үйрөнүш керек экен да. Жоопкерчилик деп коет. Биякта дагы жоопкерчилик жок да, сексуал. Анан парная норма деген бар да. Норма, мындай нормабы, тиги нормабы деп эле сурай беришет. Бир кишиге балким норма, бирок парная, эки кишиге норма болуш керек да. Бул эки кишинин жумушу да. Экөөнө жагып атса бул норма, бирөөсүнө жакпай атса бул не норма. Ошон үчүн пар, муну секс жактан парная норма деп карайбыз да. Экөөнө тең, эки кишиге норма. Балким эркекке жыргап атат, аялына жакпай атат. Бул норма, бул норма эмеспи? Норма эмес анда. Жок, аялга жагып атат, эркегине жакпайт. Ал да норма эмес. Ошон үчүн парная. Бирок кайсы учурларда, мисалы, сан учурунда, мисалы жумасына 2-3 жолу жыныстык катташуу болгон учуру, же кайсы учур, же бир жолу бирок 2 саат, 3 саат деген кайсы жагынан караганда? Бул жерден эркек дагы өзүн алдайт, аял дагы өзүн алдайт да. Мисалы, эркек кишилер деле күндө эле каалай бербейт. Анан күндө эле секс кыла беришет да, мындайча айтканда. Жана мындай сурай келсеңчи, анан деген күндө кыла албай калат да, возраст келет. Анан ошону проблема көрүшүп атат. Анан сурайсың, сен мына бүгүн кылдың, эртесиден каалагандан кылып атасыңбы? Жо, кой бүгүн кылбай калсам мен аялым жаман көрүп калат. Жо, милдет катары, жо, карыз деп коет. Супружеский долг деген сөз ошол, карыздан деген сөздөн чыккан да. Супружеский карыз берип коюш үчүн кылып атасың. Жо, чын эле өзүң булугуп, дүүлүгүп ошого берип атасың десе, көп эми аял үчүн кылып атам дейт да. Бул да не норма. То есть аялы деле күндө жатып берип атат, чын эле жыргамыш этип атат, актрисаларчы көбүнчө. Неге? Анткени күйөөсү каалап атат да, мен ага берип коеюн, жатып коеюн, жыргатып коеюн деп. Бирок аялы деле секс каалабай койсо, анда жыргап калат да. Секс болбой койгону экөөнө тең жакшы. Тиги дагы кыйналбайт, аялы да кыйналбайт да. Ошо бири-бири менен сүйлөшпөгөн үчүн экөө тең мындай кыйналып ичинен тиги дагы кыйналып бери урдуруп атат, биягы дагы кыйналып жатып берип атат да. Ошо көбүнчө ушундай. Баягында учурлардачы балким
аялы калып аткан болот, жумасын 3 жолу же ар күнү калып аткан болот, а эркекке ошол жолдошуна жумасына 1 эле 2 эле жолу кылат, кийин калып аткан сезип эле кылып аткан болот. Бирок не норма болуп атат. Эркектин күчү жетпейт же калоосу жетпейт, анда кандай болот? Мисалы кылбай койсо деле болбойт го. Мындайда жакшы сөз бар. Эркек киши өзүнү сексуальный гигант сезет, пока сексуальный гигант аялга жолукпайынча дегенчи. Аялдын каалоолоруна баары биз жетпейбиз дегендейчи, мындай тойгуз албайбыз да. Бирок аял киши каалап атса аны кылыш керек. Ошондо милдет башталат да. То есть ошончо сүйлөшүп алса, чын эле ал мындай да, бул мамиле да. Жөн эле жырга берип, муну изилдеш керек. Чын эле аялымды бүгүн мындайча урдуруп койбосом болбойт деп. Анткени каалап калды, булуп калды, нервничать этип калды, ал көзүнө көргөзсө тарелкалар уча баштады ғой деп жатып койсо, деп бүт бар жакшынакай чайлар даяр болуп калат. Бирок не норм болуп атпайбы? Байкуш ал милдеттен кылып атпайбы анда эркек? Кандай болуп калат? Жоопкерчилик эркекте да. То есть мындай да, бул деген парашютный круг экен да андачы. Компромисс да. Кээде эркек үчүн айла жок жатып берип коюш керек, эми аял киши жатып атат да. Кээде аял үчүн айла жок жатып бериш керек. Аракеттенип бериш керек. Сүйлөшпөгөн үчүн экөө тең кыйнала берет да. Кой. Анда эми бир жакшы бир формулага келдик. Эң негизгиси анда сүйлөшүү керек экен да. Сүйлөшүү, анан муну негизи айтым, качан канча норма сагынсаң норма дейм да. Жөн эле милдет кылган бул жумуш, эркекке да жумуш боло баштайт, аялга дагы жумуш боло баштайт да. Ошон үчүн мындай сагынуу да, сүйлөшүү дагы да. Мындай эмеде мындай да, эркек киши может милдет аткаргысы келбей атат, мындай жыттап өбүшүп көрүп, анан сезет да. Каалап атып туруп, каалабай койсо кучактап жаным деп уктап калсын. Жыргап жатып калат, бүгүн милдетимди аткарбайт экенмин депчи. Мындайча айтканда, эми сигналдарды түшүнүш керек да, бири-бирин изилдеш керек да. Бул жакта бирок чын айтканда оюмча, балки мен жаңылып жатам, айымзатка бир аз кыйыныраак болот окшойт билдириш үчүн, канчалык калып аткан же калып аткан. Бул жерде уялышат, анан балким кой мындай мени көп калайт экен деп ойлоп калышы мүмкүн дейт. Ошондуктан сүйлөбөйт окшойт. Айланып барып кайрадан уят темасына келип атабыз да. Бул деген ошо тарбиялаалар туура эмес болуп, уят деп. Анан аял киши деле оргазм алыш деле оңой эле. Бирок көбү ала албайт. Эмнеге? Анткени жибигенден уялышат да, оргазм алгандан уялышат да. Анткени оргазм алып аткан аял кыйкырат, өкүрөт, уят сөздөрдү балким сүйлөшү мүмкүн. Анан эркектери мындайча айтканда деп ойлоп калышат экен да. Жозо кааласа сен мындай, эми ошондой. Анан ошон үчүн алар унчукпай эле лучше жатып, өзүнүн эмоцияларын чыгарбай, может жыргап атса дагы жыргаганын көргөзгөндөн уялышат экен да. Анткени ошон үчүн эркек канчалык камкор, канчалык мындай түшүнүктүү жана заскалой деп коет го, кандай деп коет эле. Бир жарда эркек болсо депчи. За ним как заскалой дегенде. Заскалой деген ошондойду сезсе алар жибишет да. Алар жибишет полностью. Өмүр бою коркуп, күйөөсүнөн уялып, же болбосо күйөөсү түшүнбөгөндөр болсо, анда ошентип кыйналып жашашат да. Аялдарга чын эле кыйын. Толугу менен ачыла албагандыгын сезсе, анда оргазм деле ала албайт экен. Мен мындай тырышып, наоборот, оргазм балким алып баратат. Бирок өзүнүн эмоцияларын мындайча айтканда токтотушат да, алар насилно. Токтоткон учурда оргазм деле ала албай калат. Конечно, ала албайт. Жибез эми күйөөңөн корксоң, оргазм ала албайт да. Мисалы маектешип атканда экөөбүз тең мындай морально жибей койсок, сөз таба болбойт да, туура напряжение болуп кетет. Жо сен мени обижать эткенден коркосуң, же болбосо мен сага жооп бергенден корком, жумуш жылбайт. Оргазм то же самое. Күйөөсүнөн корксо, уят дей берсе, парный норма эмес болсо, то есть жашоонун баалуулуктары башка болсо, аялыныкы башка болсо, анда бул эч качан болбойт. Болбосо үй бүлөлүк жашоодо башка даражадагы ишенем болуш керек. Уровень доверия самый высокий болуш керек го, эң негизи, эң жакын адамдарда. Эң жакын, эң анан сен менен өмүр бою калган, өмүрдүк жар деп айткан эмес да. Айткан бекер айткан эмес да. Өмүрдүк жар да. Буга полный ишенич болот. Мисалы банкрот болсоң, жашоодо көйгөйүң болсо, бирөөлөр предавать этип кетсе, раненый болуп калсаң, ооруп калсаң, ошо аялың эле карайт. Эркектер карайбы вопрос. Мисалы аял оорукча болуп калса, күйөөсү тыштап кеткенге канча көп шанс бар, күйөөсү ооруп калса, аял тыштап кеткенге канча көп шанс бар. Эркектер тыштап кеткенге шанс көбүрөөк. Балким аялдар да, туурабы? Эркектер кичине шүмшүгүрөөк болобуз насчет. Бирок жана банкрот, мисалы, азыркы президентибизди карабыз, башкаларды карагыла, аялдар более преданный болушат да, эмнеси болсо дагычы. Ошол политиктерди карасаң, аялдар эле чырылдап жүрөт да. Өмүр бою кыйналып жашашканда, аялдардын табияты бийигирээк бизге карагандачы, маданияты бийигирээк да, преданности бийигирээк.
А эркек достордун баары тең таштап кеткен да баарын элечи мындай карасак. Аялдар кыйыныраак болот да бул жаккачы. Ошон үчүн өмүрдүк жарыңарга мындай жакшы мамиле кылыш керек. Бирдеме болсо ошолор эле чырылдашат. Негизи кесибиңиз уролог, сексолог болуп кетесиз го. Ошол боюнча көбүнчө кайсы көйгөйлөр эң көп кайрылган көйгөйлөр кайсы болуп саналат? Сизде бир статистика болсо керек. Эми мындай да, мен өзүмдү эксперт катары кандай да эсептейм. Мен мындай көп фокусироваться этпей билим алып ийгем да. Ошо мен катам болуптур. Медицина аябай мындай необъятный да, мындайча айтканда, анан аргасын окуп эле баарын эле кылганга аракет кыла берчүмүн да. Анан менин мугалимди окугом, Петер Алкин деген, ал мындай акыркы 100 жылда 100 врач медицинанын дүйнөлүк тарыхын өзгөрткөнчү. Ошондойго келген мен мугалим Куртойда, мындайча айтканда. Ошол бир эле нерседен эксперт, ошон үчүн дүйнөлүк деңгээлде таанылмады ал ошо операцияны ойлоп тапканда. Бирок мени кореецте профессор Чо деген бар, ошол мени фокусироваться этти. Ал эки эле нерседен кыйын. Зараташтар Орсон, аденомаданчы. Дүйнөдө рейтинг боюнча биринчи, экинчи, үчүнчү орундарда турат да. Нурбек мындай көп иштейт экенсиң, көп окуйт экенсиң, фокусироваться этсең иман көбүрөөк жаат деди да. Анан ошон үчүн мен да таш менен аденоманы тандап, ошо менен мындай хирургия жактан, ошол жактан чын эле кыйын деп ойлойм да эми. Мисалы СНГ боюнча мен деле биринчиден баштагандарым болуп эсептелем да. Анан мен ошол жактан экспертмин да. Бирок мага мисалы 10 киши кайрылса, 10 киши күнүнө кайрылса деп коет, мен 2 саат эле көрөм. Ошонун бир 50% бул деген жыныстык проблемалар да. Сиз айткандай импотенция жанагы. Көбүнчө эркектер кайрылат экен анда. Көбүнчө эркектер ооба. 10дон 5-өсү кайрылгандардын 5-өсү 10 эркек болсобу же 10 эркек айымдар? Жок, айымдар азыраак кайрылат баары бир. Айымдар жана шишик, опухоль, рактар менен көбүнчө кайрылат, жолсо цистит. Эркектер көбүнчө ошо импотенция жолсо тукумсуздуктар менен. 10 эркектин 5-өсү импотенция менен кайрылат. Жыныстык деп коем, ал аяка тукумсуздук да кирет да. Тукумсуздук дегенде потенциясы жакшы эле, бирок балалуу боло албайт да. Же боло албай атышат. Неге андай? Себептери толтура. Уругу жок вообще. Жолсо слабый. Бул көбүнчө менталдык жактанбы же ошол эле физиология, физикалык тамак ашы, жакшы тамактанбагандан себебинен? Көбүнчө мисалы балалуу мындай перспектива жоктор, бул кичинекейсинде проблемалар болгон да. Ата-энеси байкабай калган, же бирдеме болуп кеткен. Туубаса да болот. Анан смог деле чоң ролду ойнойт. Тамак ашы албетте чоң ролду ойнойт. Психологически дагы бар. Мисалы бир жолу бир случайым болгон. 19 жыл балалуу боло алышпайт да. Анан мындай колунда бар кишилер өмүр бою доктордон докторго кыдырып жүрөт, анан суранышты мен деле карап койчу деп, анан карасам эң биринчи проблема ал эми 19 жыл айылда да. Мындай айылдардын бир лидерлери бир экен. Айылда балалуу боло албай аткан. Күйөөсүн кандай деген достору сурай берет. Кээ бирөө достордун неберелери пайда болуп калган, классташтарын деген. Аялдарга көбүрөөк да психологический давка эмнетире албай атасың. Экинчи аял алар үйүнөн чыга албай калышканда, мындайча айткандачы. Ушу суроолордон улам. Эми мындай да ошондой суроо, бул психологический чоң давление, бул чоң трагедия. Мисалы конокко бара албай каласың. Конокко барсаң, тиги балдары жөнүндө меники мынтып калды, меники куршок башталды, атлышык болду деп сүйлөй берген эле тилер стресс кыла беришет да. Жолуккан учурашкан сайын балалуу болдуң деген эле сөз суроо эле стресс кыла берет да. Жашоо короче болбой калыптыр да. Анан биринчи очередь психологический жардам берейин дедим да. Сен айылдан көчүп кете аласың дедим да. Башка шаарга, мисалы Бишкекке кетсең, көчүп кете алам, мүмкүнчүлүк бар деди. Анда көчүп кет дедим да. Анда көчүп кет деп туруп бир мындай витамин кичине уруктоогон жазып берип койдум. Анан унутуп калдым. Унутуп калыптырмын. Мен Бишкекке көчүп келип, анан мен келет го деп ойлогом да. Анан бир жарым жылдан кийин келип атпай. Анан леченияга келди го десем, сүйүнчүлөп кетиптир, биз аялымдын боюнда бар депчи. Анан рахмат дарылаганыңызга депчи. На самом деле мындай эми албетте тиги витамин жазып бердим, бирок аякта менин оюмча психологический бесплодие болчу. Шаарга көчүп келишти, тааныган киши жок, көчөгө чыккандан уялбай калышты, сураган киши жок. Анан мындайча жибишти да, жибишти. Анан
беременность болду да, мындайча айткандачы. Андай случайлар да болот. 19 жыл болду трагедия да. Жакшы молодцы, ажырашпай мындай түйшүктү чогуу көтөрүшкөн да. Жанагы айтканыңыз кичинекей кезинен ата энеси байкабай калды деген ал кандай психология? Мисалы кээ бирөө жумурткасы түшпөгөнүн байкабай калат. Кээ бирөө жанагы аргасы оорулар бар. Жумуртка шишип кетет, анда балада уят деген сөз жамандап атпаймынбы? Уялгандан көргөзбөй жүрө берет, травма алганбы, инфекция кирип кеткен, вирус кирип кетет. Жанагы паротит деген бар, же болбосо свинка деп коебуз. Андай оору ал беттерине эле карабай бүт бестер шишип кетет да, бетти мындай чочкого окшоп шишип кетет, ошон үчүн свинка деп коюшкан да. Бирок башка бестери да, уйку бестен баштап жумурткасы дагы бес болуп эсептелет, шишип кеткен, анын жумурткасын караган киши болгон эмес. Бруцеллез ошол сыяктуу оорулар. Же болбосо туура жанагы глейген бир момоси шым деп коет беле, ошондойлор киргизип жүрө беребиз. Ошондой туура эмес, бул дагы билимсиздиктен да. Ошондой болгон, анан уже кеч дегендейчи. Туура эмес тамак жеген, азыр смог деген дагы чоң проблема да. Экология дагы бул чоң ролду ойнойт да. Сиз ошол эле айтып кеттиңиз, жана ошол импотенциянын себеби балким ориентациясында өзгөрүүсүнүн себеби болуп калышы мүмкүн. Жок, кээ бирөөнү ошо дарылап жүрө беребиз, анан көрсө мындай эми биз коом тарбиялаган да. Бул норма эмес. Анан ал өзүнүн норма эмес, бул өзүнүн норма эмесин норма деп ойлоп жүрөбүз, бирок тартпайт. Анан териштерге келсең, анын ориентациясы башка болуп калышы мүмкүн. Анан баягында айтылат го, ориентациясы башка болгондо бул оору эмес, бул психологиялык нерсе себеби же кандай, бул кантип кабыл алат? ВОЗ муну ооручулук эмес, бул жөн эле тандоосу деп кабыл алат экен. Кээркилер айтылат, бул бир оорулук, психологиялык оорулук деп айтылат экен. Кандай болуп? 91-жылга чейин бул оору болуп эсептелчү да, психикалык жактан оору болуп эсептелчү. Анан 91-жылы бүт ученыйлар, ВОЗ чогулуп, тарыхта бир дагы мисалы гомосексуал айыкпаптыр да тарыхта. Анан ошо изилдөө болуп, анан кеңешип бул вариант норма деп чыгарып койгон да. Ага чейин баарыбыз психикалык оору, даже бизде эски китептерди окуп калам, урология боюнча, бул биздин кесип болчу да. Аларды дарылачыбыз да, дарылачы экенбиз да. Ошондой гомосексуалдар келсе, мындай дарыларды колдоносуң мынтесиңер деп, бирок бирөө дагы айыккан эмес да. Медицинада бул норма болуп эсептелет. Албетте динде, коомдо бул не норма болуп эсептелет. Сиз жана айтканыңыз, импотенция көрсө бул жыныстык жагы эмес, психологиялык жагынан көрсө бул ориентациясы башка экен. Ошолорду кийин кандай импотенциясы оңолуп кеткен учурлар болобу? Жок, мындай сураштырасың да. Анан эмне кызыгасың, тигиндей мындай десең, анан айтып беришет. Аяк жакка десең, аякка жакшы дейт. Ошондо анан билинет. Көрсө ал жакта импотенция жок экен, көрсө ориентациясы башка экен. Ошондой болот. Жана ошол эле баягы жыныстык тарбия деп сүйлөшүп кеттик. Ошол балдарыбызга да, кыздарыбызга мектептен баштап берилиш керек деп. Ошол эң ыңгайлуу жаш кайсы жаштан башталса ыңгайлуу деп ойлойсуз? Канча жаштан баштап жыныстык тарбия берүү ыңгайлуу деп эсептейсиз? Жанагы байкадыңар беле, бир 2, даже 1,5 жаштарда киши кызыга баштайт, ошо кичинекей балачы. Кышкалап, кармалап өзүнүкүн. Ошондон баштап уже кичинеден түшүндүрө башташ керек да. Сүйлөп түшүнүп калганда бул 3 жаш. Эми минимум 3 жаш да. 3 жаштан баштап түшүндүрө башташ керек. Эрте эмеспи 3 жаш? Жо сен жыныстык катнашты үйрөтпөйсүң да. Балагачы 3 жашта болобу, 5 жаштагы бул уят экенин түшүнүшпөйт. Биз уят чочошкаң жап деген үчүн алар уят чочошканы жабыш керек деп калышкан да. Алар буга бул мүчө да. Адамдын мүчөсү. Буга деген балага бул кулактай эле, мурундай эле, колдой эле мүчө да. Биз уят дей берсек, анан мунун сүйлөшүп изилдегенге дагы кызыкпай калат десеңиз. Чочоң кармап көрүп атат деген сөз, муну караш керек. Бул изилдеп атат да, бул эмне депчи. Муну ошо уят деген сөз эми жакшы беришет. Бир жаман сети, бул жаман экен, муну катып атат, бул эме деп, мисалы зордук болгондо эмнеге айтышпайт? Уяттуу жерим кармап койду, уят жагыма тийип койду. Ата-энесинен коркуп атканда урушушкан да. Бияк жөнүндө мен уят кылып койду деп, анан алар жабылып калышат да. Мисалы ошо ориентациясын мен айтып ийген деле бул көбүнчөсү зордукта. Ошол кездерде зордукту алып быдык көрүп калгандар да, көбүнчөсү. Ошол моментте ориентация 5 жашында уже ориентация уже билинген да, мындайча айтканда. Көбүнчө 5 жаш, 3 жаштан 5 жашка чейин формироваться этет ориентациячы. Ошол жерде туура эмес болуп калса,
эми туура дейбизби, туура эмес болсо эми мындай тагдыр дегендейчи. Анда ошо ориентация ошол жерден башталат да. 5 жашта уже киши формированный ориентациясы. Ошон үчүн ошо мындай 3 жаштан 5 жашка чейин, 7 жашка чейин деп коелучу. Чоң ролду ойнойт да. Будущий сексуальный жашоого. Калганы последствия эле да. Анда ошол именно ошол кичинекей кездеги зордук темасына ошол жагынан тарбияларды бериш керек экен да. Бирөө келип башка бирөө кармабаш керек. Негизи гомосексуалдар менен сүйлөшүп көрсөкчү, көбүнчөсү ошо ыдык көрүп калгандар да. Ошол кезде 3 жашында, 4 жашында, 5 жашында ыдык көрүп, зордук көрүп жашагандар да. Ыдык көрүп дегенде кандай? Ошол ыдык деген домогательствочу. Кичинекей балага түшүнбөйт да домогательство. Кичинекей балага чоң киши авторитет да. Байкеси, тууганы, таятасы, атасы. Алар ошо ыдык кылып атса бул норма деп ойлойт да. Анткени чоң киши по умолчанию вред келтирбейт деп ойлойт да. Жобосо атасы, көбүнчө туугандар эми мындайча айтканда, жо атасы, жо байкеси ыдык көрө берет, атасы да. Атасы Кудай да. Кудай кылып аткан нерсе норма болуп эсептелет да. Анан кийин аны түшүнөт да. Анан кийин ошо мээлерин психологиясы сынат да, түшүнгөндөн кийинчи. Бирок подсознательно баары табиятында нет болуп атканын сезишет. Ошон үчүн алар кичине башкачараактар да. Сиз медицинаны диндин призмасы аркылуу дагы айтып кететкенсиз. Кээде дин менен кандай байлап кетесиз ушул билгилерди? Мындай да, кээ бирөөнү түшүндүрүп берсең жетиштүү. Кээ бирөөнү түшүндүрсөң дагы жетиштүү эмес, эми дары берип коюш керек. Кээ бирөө мындай динге көбүрөөк ишенет да. Анан ар бир ооруга өзүнүн тилин табышың керек да. Анан ошондой, мисалы, дин менен сравнивать этип койсоң, мисалы ошол эле ориентацияда пачабаздык. Динге, бул динде жаман нерсе. Медицинада норма. Мастурбацияны билесиз да. Динде жаман нерсе, медицинада норма. Бирок бардык эркек мастурбация кылып көргөн болбой калды дегендечи. Эми бар тең мындай күнөөкөр, медицина бул норма эсептелет да. Анан ден соолукка да эми мындай да, дин деле философия да. Дин деген дин, бирок философия анан ичине коомго керек, муну бир заманда азыр деле керектүү нерсе да, бул дагы өзүнчө маданият дегендейчи. Анан аякта ден соолук жөнүндө да көп айтылган да. Мисалы мага мондай сөз чагат. Жашооңдо 1000 көйгөй болсо, ден соолук көйгөйүң башталса, анда ошо 1000 көйгөй тег жоголуп кетет. Бул эмне деп атат? Бул эки нерсени айтып атат да. Ден соолукту жакшы карагыла, бул эң негизги байлык депчи. Анан жашоодогу 1000 көйгөй бул көйгөй эмес деп атат да. Эң негизги кишиге байлык баары бул аманчылык менен ден соолук. Ошон үчүн аларды көйгөй катары көрбөгүлө, аларды сыноо катары көргүлө, аларды задача катары көргүлө. Кыйналбагыла, энергияңа коротпагыла. Несі болса да ден соолугуңар кара деген сөз да. Көп каттуу көйгөйгө кирүүнүн кереги жок, эң негизи амандыгыңар. Ал көйгөй эмес, ал деле мындай дин жактан караса ал деле Кудайдын белеги да. Сага ошо 1000 көйгөй сыноону берди, аны өткөндөн кийин жакшы нерсе күтүп турат деген сөз да. Ден соолугуң жоголсо бүттү, аны эчтеке бүт баары жоголот да. Байлык дагы кереги жок, мамиле дагы кереги жок, эчтеке кереги жок болуп калат. Ошол эле көйгөйүң менен алек болуп каласың. Жана ошол эле актуалдуу темалар менен карап кетсек, биздеги ошол эле Кыргызстандагы саламаттык сактоо системасы боюнча сиздин өзгөчө ойлоруңуз болчу, баягы интервьюлардан болгон болчу, ошолорду да көрүп кеткем. Ошол эле коррупция темасы. Ошол боюнча кандай деп ойлойсуз? Биздин медицинада коррупция барбы негизи? Жана кандай деңгээлде? Мен оюмча бардык эле министерстволордо, бардык жактарда коррупция болсо керек деп ойлойм. Бирок балким бир тенденциялар өзгөрүүлөр, азайгандар же көйгөндөр бардыр. Ошол алкагында саламаттык сактоо системасы боюнча кандай ойлоруңуз бар? Эми система жактагы коррупцияларды билбейм, мен мындай көрбөгөн нерселерди эми айткым келбейт да, предположениялар дагы бул жеке ой болуп атпайбы? Анан мындай врачебный деп коелучу да, врач-пациент. Доктор менен пациенттин коррупциясы. Эми жок десем ишенесизби? Албетте бар дегендейчи. Анан ушул оюм үчүн мени врачтар жаман көрө берет да. Бир жерден бул классификация коррупцияны окуп калдым. Коррупция ар кайсы нерсеге бөлүнөт экен, зыяндыгы менен, анан өлкөгө зыяндыгы менен, кишиге зыяндыгы менен, анан кирдиги менен, ыпластыгы менен бөлүнөт экен да. Врачебный коррупция кирдиги, ыпластыгы жагынан экинчи местеде турат экен да. Анткени мамлекет, то есть эл,
налогту чогултуп мамлекетке берди, доверять этип, биздин ден соолукту карап кой деп, анан мамлекет деген больница салып берди, дары-дармектарды алып берди, команда айлыктарын кылып берди. Анан кыйналып келгенде чтоб жардам берсин депчи. Анан эл кыйналып жардам берип келсе, биз дополнительно акча сураган. Бул деген аябай ыплас гир коррупция болуп экинчи местеде турат экен да. Биринчи местеде бул суу саткан, бул жана пустыня, Африка, араб кытарга окшогон жерлер. Чиновниксиңби же шүмүшкүсүңбү, жана сууну торуп алып, илдер сууга жетпей атса ошону саткан эң гир болуп эсептелет экен да. Экинчи кирдик бул деген жаткызган үчүн акча алган болуп эсептелет экен. Бул кайсы классификацияны алганда? Бул бир Евроньюспу бир жерден ошо жөнүндө окуп калдым, мен точно билбейм да. Ошо негизи ошо түшүндүм да. Билим берүү системаданчы, билим берүүсү мисалы мектептик билим бар, анан вуз да, высший учебный заведение бар. Мектептикте мисалы мугалимдерге акча беребиз, подарок берет дегенде эле күрөшүп аракет кылып атпайбы биздин чоңдорубузчу. Бул ата-энесинин күнөөсү да. Ата-энеси карады бүттү, анын келечеги жок, бирок биз келечекти буспашыбыз керек. Принципе бусулган жок, анткени балдар үйрөнүп, биз коррупцияга үйрөткөн жокпуз. Вуздун коррупциясы эң келечекке, вообще мамлекетке зыяндуу болуп эсептелет. Эмнеге? Анткени ошо 200 сом болобу, 100 сом болобу, 500 сом болобу мугалимге берген, мугалим алган, бул эң зыян. Эмнеге? Анткени студенттерди биз коррупцияга үйрөтүп атырбыз да. Эгерде студенттер, мисалы 100 000 студент Кыргызстанда бир жылда бүтөт деп коелучу. Ойлор, жылына алын баары тең коррупцияга үйрөнүп калган болсо, 1-2 жолу ошо оңой жол менен өткөн болсо, анда жылына 100 000 коррупционер даярдап койдук. 10 жылда миллион коррупционер даярдап койдук. 30 жылбы? 30 жыл жашадык биз, мисалы, эгемендүүлүк. 30 жылда 3 миллион коррупционер биз даярдап койдук. Бул Кыргызстандын жарымы коррупционер экен. Биз өзүбүз мамлекеттик акчага, мамлекеттик университеттерди даярдап койдук. Алар ал жолду билет да. Бирөөсү чоң болот, бирөөсү министр болот, бирөөсү президент болот. Ал жолду билеби? Ал бергенди билген киши алганды дагы билет. Бул келечекти жоготкон болуп эсептелет экен да. Негизи эле менин оюмчачы, мисалы айлык аз деген дагы сөздөр болот. Мен ошон үчүн кеттим да, андай нерселерге деле катышпай коюн ичинде. Үй бүлөнү багышым керек деп жасына кеткеним да. Мисалы 1 сомго макул болдуңбу? Мисалы 10 000 сомдук айлыкка макул болдуңбу? Келишим да бул, бизнесте эле. Значит, сен ошого бизнестен 10 000 сомго келишим кылып туруп, сен жазабай койсоң эмне болосуң? Шүмүшүк болосуң да, туурабы? Сен келишим келдиңби? Мамлекет менен келишим түштүңбү? Больница менен келишим түштүң, бүт ошого иштешиң керек. Менин оюмчачы. Жок деп зогурунса, анда деген ошо чоң главврачыңа барып алып, айлыкты сура чоңойт мага деп. Болбосо министерствого каршылып, ал деген пациенттин проблемасы болбош керек да. Айлык менин оюмча, жеке оюмча, врачтын жашоосу болбой атса, финансовый, бул пациенттин проблемасы эмес. Пациент билбейт да силер жөнүндө мындай, ал деген жардам сураганы келди. Анда кимдин проблемасы, кимдин маселеси бул? Эми мындай да, бул жеке врач өзүң ар бир өзгө бизге бирөө бирдеме амишайт этип өзгө. Анан аякта жакпай атабы башка больницага, жакпай атабы жеке, жакпай атабы частный практика ачып ал. Менин оюмча ошондой жолдорду издеш керек да. Мамлекет айтып атат нельзя деп болбойт дегенде, аны болбойт болсо болбойт. Бирок болбойт деген ушуда бул система иштебей аткандан кийин бир системага балким бир өзгөрүүлөр керек. Эмнеге иштебей атат? Менин оюмча, чын айтканда, мисалы үй бүлөсүн бакканга акчасы жетпей атса, бирок ошол эле медицина тармагында иштегим келип атат деп аткан болсо. Жок, андай да, бирок ар бирөөбүз өзүбүзгө жоопкерчилик алышыбыз керек. Ал биз ошого макул болуп атабыз. Макул болбосок, анда требовать этиш керек да. Кимден? Билбейм, өзүнүн жумуш берген кишиден, же болбосо өзүнө өзү условия создавать этиш керек. Эми албетте мындай сүйлөшүш керек дегендейчи. Бирок менин айлыгым аз болуп атат деп эле пациенттерди кыйнаган болбойт. Алардан үмүт эткен да болот. Эми баары бир беришет, даже мен частныйда иштесем деле кассага деле төлөшөт, анан чөндүккө деле мындай рахматын айтып кеткендер бар да. Эми биздин эл негизи благодарный экен дегендейчи. Элибиз бар деген, биз барбыз деген. Но бирок догурунган менин оюмча болбойт да. Үй бүлөлүк жашооңуз боюнча аке? Үй бүлөм, аялым бар, 2 кызым бар. Өзүңүздү кандай жолдош, кандай ата деп ойлойсуз, эсептейсиз? Эми мындай да, идеальный эмес. Анткени кыздарыма көп көңүл бура албай атат окшойм да, убакыт жок болуп атат да.
Анан мындай кичине чоңоюп кетиштиби, мурун мындай артыман ээрчип кучакташып мындай мамиле түзгөнгө аракет кылчу. Анан ошол моментти упускать этпеш керек экен. А мен убакыт жок боло аларга көп көңүл бурбай, азыр деген кучакташкым келет, мындай өпкүм келет, сүйлөшкүм келет. Анан папа мындай с тобой неинтересно деп коет мындайча айткандачы. Ошо моментти упускать этип окшойт да. Бирок жакшы, эми баары жакшы. Мен бирок ошол себептен деле баягы блогерлик ишиңизди баштаган кезде бир иш эмес, ошол хоббиңизде. Ошол да мындай экен да. Мен эми мисалы мамамдын мындай философиясы мындай болчу да, курсак тоюктук болсо болду да, кийимиң бүтүн болсо болду деген бул ата энелик милдетти аткарып атат деген сөз болчу да эми. Мен көрүп калгандайчы. Азыркы заманда андай эмес экен. Мен деле эми мындай жөнөкөй үй бүлөдөн дегендей кыйналып чоңойгон ачкачылыкты көрүп калганбыз да. Анан мен кыздарым андай болбосун экен деп, мен мындайча айтканда тырышып эле бирдеме кылып жүрөм да, андайды көрбөсүн депчи. Бирок балдар баары бир кандай кыйын болбосоң да ата энеге баары бир недовольный болушат окшойт да. Аларга мисалы ал баалуулук эмес да, ага деген мен сүйлөшкөнүм, мен бир жака алып барганым, мен ошолор баалуу экен да. Алар менин оюмча кандай ата эне болбо, баары бир балдар недовольный болот го деп ойлоп атам да менчи. Баары бир бирдемелерди таап турушат го депчи. Эми главный бактылуу болушса болду эмнеси болсо. Бирок жакшы эле, мындай жалбас экен жокмун, бирок мен ошентип ойлоп калдым да. Бир нерселерди өткөзүп мен бир момент өткөзбөйдүм да, бирок ошону точно сезип атам да. Мындай жакын болгон момент. Жок, жакын элебиз. Мен папасымын, бирдеме эмеде, бирок мындай бир связьты өткөзбөйдүм деп атам да. Мен ошо убакыт бөлбөй атыпчы. Үй бүлөңүздө өзүңүз канча бир туугансыз? Кайсы жерде өскөнсүз? Үй бүлөмө 4 бир тууганмын, бир карындаш Кореяда жашайт, анан 2 эркек, мен улуусумун дегендейчи. Өзүм нарын өзүнөн өскөм, атам Толок молдо деген айылдан болот да. Сиз эң улуусу болгонуна караганда баягы баардыгына жоопкерчиликти алып ошентип чоңойгонсуз окшойт. Жок, аны айта албайм. Мындай мен деле азыр эле ушундай болуп калган жокмун, кичине мудрость келе баштады дегендейчи. Эгоист болчумун, каталар болгон. Менде деле мындай эл көргөн каталарды кылып атып анан түздүлүп атып, оңолуп атып анан ушуга келип калдым да, мындайча айткандачы. Мен деле через ошибку деген. Мен деле эч ким үйрөткөн эмес да. Мен баарын аны деле через ошибку. Кайсы каталар эсиңизге келет азыр ошол? Эми толтура. Эң мындай, эң өкүнүчтүүсү. Мисалы, көбү мен идеальный күйөө болуш керек деп ойлойт да. Күйөө болуш керек деп мындай көп комментарий жазат. На самом деле бул идеальный болуш үчүн көп өйдө төмөндөр болгондон кийин анан түшүнүп атып, анан тарбияланып атып, анан ушуга келгем да. Мен деле кыйраткан эмесмин. Тамашалап койгом, теоретикмин депчи, мындайча айтканда ошол да. Бул үй бүлөлүү болгондон кийинки мисалы жана коррупция жөнүндө сүйлөшүп кетип элек, врачебный коррупцияда бул жаман экен деле сразу түшүнгөн эмесмин. Эми мындай экен да, сен жаңы барасың да, жаңы врач болуп. Анан чоңдору деген, чоңдор мугалимдериң, үстүнкү поколение баары эле жакшы эмес, анан ар бир сөзү сага авторитет боло берет экен да. Мисалы бар акчаны алып кел дегенде эле авторитет, мен чоң айтып атат, чоң профессор айтып атат деп анан барып мындайча алып келе бересиң да. Анан кийин травма болот экенсиң, анда бул туура эмес болот. Ошентип атып, ушул ойго жеттим да, мисалы. Ошондой эле да. То есть мен деле идеальный болуп эле тубаса эле ушундай болгон жокмун. Мен деле ката, мен деле жаман ишти балким кылып атып, анан ушуга жеттим дегендейчи. То есть ошо кичинекей кезде чоңдор ата энең эмне десе ошону идеальный деп ойлойсуң да. Анан жашоодо эле ошондой экен да, өзүң элегенди билбейт экенсиң. Анан баары бир эгерде табиятыңда башкача болсо, анан бир травма болуп эсептелет, анан ошого мындай каршы боло баштайт экенсиң да. Азыр баягында бул болот атпайбы? Эко деген нерсе, негизи пайдалуу нерсе, бирок мындай тренд болуп кетти да, же мындай көп угула баштады да? Жок, мындай да тукумсуз көбөйүп атат. Мага көп келип атабы, мындай так статистикада жок болуп атат да. Ошон үчүн биз дагы эко ачтык. Ошондон да уяласың да. Мисалы, мага көп тукумсуктар келет да. Мен эркек жагын карайм да. Анан эмчилине перспективасы, анан эко рекомендайт этебиз да, перспективасы болсо, чейин убакыты кетип атат, возраст кетип атат. Бул убакыт аз да эми балалуу болушка, мындай убактысы бар да, өзүнүн периоду бар. Анан эко сапаттуу эко жок Кыргызстанда. Тети болбой калганда Алматы жаныбызда. 35 эко бар да. Государство субсидирует дегендейчи. Ошака жиберип калдык да. Ошондон дагы уялып, анан мына проектный кылып,
азыр биз дагы эко ачып алдык да. Бул деген керектүү нерсе, айла жоктукта. То есть баардык металлдыктар болбой калса, эко кылыш керек. Анткени бир экөө эле бар уругу. Мисалы 1 миллилитрде 15 миллион болбой калды деш керек. Аларда 5 миллион бар. Же 1 миллион бар. Же болсо 2-3 эле штук бар. Ал балалуу болгонго шанс аз да. Аны алып туруп мындай салып койгонго мүмкүнчүлүк бар да. Подряд эмес, бирок өзүнүн показаниясы бар да. Аякта мындай өзүнчө тема дегендейчи разговор. Статистикалар барбы азыркы учурда ошол экого келгендердин статистикасы? Канча адамдан канчасы болуп атат? Канча жаштан кийин ушул? Биздики 1-2 ай эле болду, ошон үчүн статистика жок да. Бирок биз деген мындай кылдык да, мен личный опытым болуп калды да. Жөн эле эми опыты жок эле с нуля баштай берели биз пациенттерге эксперимент кыла албайбыз да. Медицина деген мындай консервативный, башкалардын тажрыйбасын колдошубуз керек да. Анан эң күчтүү биздин региондо бул Алматы болду да. Эң күчтүү, анан эң биринчи баштаган аякта клиника ИРМ бар да. Биз алардын эле протоколдорун, алардын мындайча айтканда тажрыйбасын анан мындай бири-бирибизге жардам берчү кылып алар менен договор түзүп алдык да. Врачтагы аяктан мисалы эмбриологубуз, репродуктологубуз Казакстандан да. Анткени эми жөн эле эксперимент кылып эчтекени билбей медицинада эле тажрыйба да ролду ойнойт да. Биринчилер результаттар текке кетиши мүмкүн дегендейчи. Мисалы архитектурада башка да кагазды ыргытып ийсең болот, же бир запчасть ыргытып ийсең болот. Бизде андай мүмкүнчүлүк жок да. Ошон үчүн лучше тажрыйбасы барлар менен велосипед изобретать этпей иштешибиз керек да. Биз ошондой стратегияга өттүк да. Азыр анан мындай ошо көйгөй да кайта келет айтчы. Суррогатное материнство деген бир көйгөй болуп атат да. Түшүнүп атасызбы аны? Аны башка аялга урук эмбриондоп коет, ошо башка аял менен эркектин баласын салып коет да. Анан мындай свиноматкадай болуп биздин аялдар чоңойтот да, мындайча айтканда. Эми мисалы бүт жерде закон бар. Казакстан, Өзбекстан, башка жакта. Ал деген биздин өлкөнүн деңгээлинде эле болуш керек да. То есть кыргызстандыктар балалуу болбой атса мейли суррогатный материнство болсун. Азыр эко клиникалар көбөйүп кетти. Эми кытайстер толтура келип биздин айымдарды суррогатный мать кылып атышат да. Эми биздин клиникада бирок биз аябай отбор кылабыз да. Чын элеби, чын эле эмеспи депчи. Анткени закон позволять этсе, баары бир эми закон чегинде болсо иштейт экенсиң. Бирок мен айтып атам, биз деген жөн эле өзүбүздүкүн эле кылалык. Эми андай эле суранып атса албы кылалык деп. Бирок честно говоря, ошо Казакстандай кылып, Россиядай кылып, башка өлкөлөрдө кылып ушуну запрещать этип салса менин оюмча жакшы болот эле да. Биздин айымдар суррогатный матка организм колдонулбай эле коюшун. Колдонулса дагы эми өзүбүздүн жараныбыз анан өзүбүздө эле калсын да. Анан аларды заграницага чыгарып кетет да. Анан дальнейший судьбасы белгисиз да. Эми кандай кылып билбейм, бир механизм билбейм, аны точно билбейт экен, бирок аял киши төрөгөндө инстинкт койгонот да. Атасыныкы дагы, энесиники дагы сүйүү ойгонот, анан өмүр бою жабышып, энеси ал бала үчүн өлүп берет да. Өзү төрөбөсө андай инстинкт ойгонобу? Балким оорулуу болуп калса, оорулуулар отказ, оорулуу төрөлүп калса отказ кылып кетип атат. Ал дагы талаада калды да. Короче, трагедия көйгөй болуп баратат. Эми ушул жакты дагы мындай менин оюмча регуляция кылышат да. Бизде да ошондой учурлар барбы башка улуттардан? Жок, эми слух эле, жок, башка ошо болуп атпайбы башка улут. Эми башка мисалы Казакстанда боло албайт, Кытайда боло албайт, анан айла жок бизге келишет да. Закону жок жерге келишет экен да. То есть запрет жок жерге келишет. Ал жактагы запреттер бар. Казакстанда запретте болгон үчүн бизге келип атышат да. Кытайдан келип атышат дегендейчи. Мисалы бизде, мисалы биздин клиникада сөзсүз суррогатное материнство чын эле бала мындай правилабыз да. Балалуу боло албай аткан семья болуш керек да. А кээ бирөө мисалы биздин айымдардын аялдын уругун колдонот да. Эркеги алардыкы, башка өлкөнүкү, урук биздики. Эми бул жакырчылыктан эми биздин айымдар макул боло беришет экен да. Жакырчылыктан да эми айла жок. Ошондой учурлар бар экен да азыркы учурда болуп аткан. Ошондой мен жаман көрүшөт го, бирок бар. Негизи биз ушул подкасттын акырына жакын болгондо жеке темаларга кирчүбүз, жеке эмоционалдуу темаларга кирчүбүз. Бирок сиз менен сүйлөшүп кеткенде эле бир аз эксперттик эле жеке темага көп катуу кирбей эле койсок деген ойдо болчук. Балким эгер калсаңыз ошол өзүңүздүн
ушул характер, ушул мүнөз, ушул кандай десем, это личность, ушул личность кантип өскөнү боюнча бир аз айтып кетсек бекен, же ал темага могу характерим кандай туруп калдымбы азыркы? Кайсы травмалардын негизинде ушундай бир характер? Менин оюмча, жеке оюмча, бул мындай канда бар да, бекеринен мындай все-таки канда бар. Кыргыздардын баарында канда жакшы кан бар, эркин элбиз да. Вот биз ошо менен сыйынтышыбыз керек. Анан азыркы заманда ар бир кыргыздын тукуму изилсе бирөө батырлардын тукуму же болбосо жана бийлердин, байлардын, хандардын тукуму да. Бул жакшы нерсе бир четичи. А мурун кедей дыйкандын үйүндө төрөлгөндө биографияларды шыкылдатчы дегендейчи. Эми менин оюмча, менин дагы эми атамды айтып эле коеюн, чоң атамдар мындай лидердик сапаты бар кишилер болчу. Анан менин оюмча чоң атам чоң ролду ойноп кетти да. Чоң атам анткени ар бир мен катама отургусуп мындай чоң кишидей кылып түшүндүрүп берчи да. Мисалы мен деген мындай мергенче өлүп атчымын да. Мындай учуп бараткан чымчыкты атып түшүрүп салчумун да. Атам охотаны жакшы көрчү дегендейчи чоң атам. Анан мен эми мергенче болсоң кырат экенсиң да баарын теңчи. Рогатка менен дагы жакшы атчымын дегендейчи. Любой ишыл эмелер менен. Анан бир күнү мисалы бир сабаган билем. Бир чымчык жатат да. А мен жыргап атам, мактанып, ата караңызчы кандай мергенчимин деп жана отуруп алып жүрү деди. Муну карабайсың көрдүңбү? Канатын кара, кандай сулуу, көзүн кара. Бул бирөөнүн балким баласы, бирөөнүн атасы, балким бирөөнүн энеси. Тиякта чымчыктарды көрүңөр, ошол жакта бирөө может мамасы ыйлап атат, балким бейкеси, может быть, мына мага окшогон сендей баланы өлтүрүп койгон, анан тиякта сага келе албай, азыр бизден коркуп отурат. Эмнеге өлтүрдүң? Ар бир нерсеге жооп бересиң деген да. Ар бир тиги дүйнөгө барганда ушунун канатын таап бер, ушунун куйругумду жасап бер дегенде каяктан таап бересиң? Аны муну суракка алынасың. Бекер нерсе деп. Мына ошол сыяктуу беседаларды көп кылчу да. Ушундай ар бир сабакты мындай токтотуп, сөзсүз отургузуп алып, мындай көңүл бурчу да. То есть экинчи кайталаба дегенсип мага көп көңүл бурчу да. Анан ыйлап боруң оруйт деп мындай речтер талкайтып өтсө, анан бүттү. Анан ошондо жакшы сөздү айтып кеткен. Эмнеге может балким эколог болгум келип атат. Сенин заманыңда токчулук заман болот деген да. Биздин заманда ачкачылык болчу. То есть биздин охота бир жаныбарды өлтүрмөй, биз курсагыбызды тойгусуз айла жоктук болчу. Муну жыргаш үчүн же болбосо ушинтип сени эрмектеш үчүн бул мындай болбош керек. Вообще охота дегенди сен унутуп эле койсоң болот. Сага кереги жок эле нерсе деп койгон да. Эми мейли рогатка менен же жанагы менен атсаң анда банкаларды же бутылкаларды ата бер, бирок бир дагы жөн страдайт этпеш керек деп комурска деп үйрөтчү да, менин оюмчачы. Анан андан кийин эми мындай да, эч ким үйрөтпөсө жаман экен да, эмне туура эмне эмес мындай үйрөтүп берет го бирөө, братандар болду эле, бирөө классташ болду эле, же эжеки болду эле, мындай авторитеттер болду. Мындай бурут анан башың айланат да, бияка мындай бурулуп, тигинтип койсоң, тигиндей болбойт, тигинтип койсоң, уят муну кылып койсоң, же чайникти туура эмес кармап койдуң, же сыканды туура эмес койду эле, ошонтип берчи да. Мисалы чоң атам мени айылдан көбүнчө хейт го. Мисалы устуканды бере албасаң, же койду соя албасаң дагы туган тушкандар хейтит ете берет го. Ошондо дагы жакшы сөз айткан. Нурбек эмне кой сойгон жакпай атабы, эт тарткан жакпай атабы деген, ооба десем, ансыз деле жашасаң болот. Анда киши болушуң керек. Көрдүң, мен төрдө отурам. Төрдө отурсаң сага өмүр бою устукан тартат. Билимиң жок, эч ким болбосоң, анда өмүр бою бирөөгө устукан сунуп жашайсың. Танда киши бол деп айтчы да. То есть бияна деле отурсаң болот, могуларды укпай деле койсоң болот, анда төргө отурушуң керек деп мындай ушундай философский сөз. Анан ошо айткандарды эстеп калган кейтит кошуна мошуна анан деген урганым жок деп мен өзүмө укканга аракет кылчумун да. Мындайча айтканда, изначально эле кичине башкача ой жүгүртүм бар болчу да. Түртүп мындай андай хейттерге жооп бербей койчумун да, мындайча айтканда. Коомду укпачумун мындайча айтканда. Көбүнчө чоң ата, чоң энеңиздин колунда өскөнсүзбү же? Жок, каникул 3 ай мисалы болсо алардын колунда эле жүрчүмүн, бирок мындай ким үйрөткөн десем, ошо атамды эле же болбосо апамдын, чоң апамды эле элестетем да, эмнени үйрөтчү. Эми папам жөнүндө ажырашып кеткем, шуну айтып эле коеюн дегендечи. Ошондой болгон да. Канча жашыңызда ажырашып кетишкен? Жок, чоң эле болуп калганда эми мындай да. Мамам деле мындай орто билимдүү, анан аны деле үйрөткөн, бирок мамабыз бизди 4 баланы тургузуп, баарыбызды окутуп, чокутуп мындай киши кылган да. Мындайча айтканда герой болгон да. Бирок
азыр биз урушуп эле күндө эле уруш болчу, күндө эле урушмай, күндө эле чыбык менен токмок жемей ойлонсом, ошо атам менен папам менен мамилеси болбой трагедия. Биз 4 баланы бутка тургузчубуз, стресстен стресс болуп эле бизден күчүн чыгара берчү экен да, мындай ойлонсокчу. Ошондой экен да. Жок, ал трагедия эмес, наоборот жакшы болду. Ошондон кийин кичине мамам көрсө өлтүрөт дегендейчи. Ошондон кийин жашы оңоло баштады деген. То есть ажырашкандын дагы жакшы жагы бар да. Эми мындай да, мамамдан сурадым да. Ажырашкандан не жалеешь? Жалейт экен жоксузбу десем, жалею дейт. Эртерээк ажырашканыма, ажырашпаганыма жалею дейт да, мисалы. Ошол жактан келиптир да, эгер ажыраша турган болсо эртерээк эле ажырашкан оң экен дегенчи. Жо, мен жашоону көрдүм да, экөөнүн жашоосу болбочу да, мындайча айтканда. Туугандардын, коомдун көзүнчө экөө тең сонун семьяда коюн, биз сонун семьябыз. Үйдүн ичинде эми биз баарыбыз эле актёрбуз да, баарыбыз эле үйдүн ичинде башкабыз, коомдо башкачыбыз. Баарыбыз тең ошондойбуз да. Эми муну мен судить эте албайм. Бирок менин көз карашым ушундай да. Мындай ойлонсом, мамамда дагы бар да. Мындай, ал дагы мындай альфа самка деп коем дейишипчи. Характери оңой эмес да. Лидерский качествосы бар. Кийин мамилеңиз атаңыз менен көрүшүп, мамиле кылып эле жүрдүңүздөр? Жок, көрүшүп, учурашып, жамандык жакшылыкта эметип эле жүрөбүз, бирок мындай сезимдер жок да. Милдет эле. Көп үй бүлө эми милдет эле да. Даже күйөө эле милдет. Айла жоктук эмес, эми милдет да, просто эми маданият. Атаң менен ажырашып кетсең дагы мамиле учурашып болуп туруш керек. Ооба, мисалы менин капачылыгым жок. Бирок мындай да, эми мындай мен мамама жасаган мамилеске мындай эме бар да. Мындайча айтканда көз караш бар да. Ошондой да, мисалы эми мындай 4 бала менен деле мамам жалгыз калды да. Анан бизди бакты дегендейчи. Мисалы ошо кыйынчылык болуп, мен институтты таштап иштейин дегем да. Мамам болбой койгон. Жок, сен окушуң керек депчи. И ар бир баланы ошенткен да биздегичи. Ошол эле. Эң көп кабатыр болгон нерсе бул апаңыздын батырдыгы. Ошол да. Сиз чоң атаңызды, апаларыңыздын авторитеттерин, байкелер, тагаларды, соседтерди эстейткес, атаңыз менен болгон ушундай учурларды? Атабыз менен мындай эмне школа кылган, эмнени үйрөткөнүн элестете албай атам, бирок бир жолу болгон. Бир жолу мындай көйгөй эмне ата деген балдар менен согушканды эле үйрөтөт го, мындайча айткандачы. Ошо бирөөлөрдөн токмок жеп атсам, көчөдөн карап, пахан эме болчу, пахан деп коем эми аны. Бандит чалыш болчу да, согуш ошондой возрастта болсо деле ошону жакшы көрчү дегендейчи. Карап турду да, болушкан жак эчтеке алган жак, анан чакырды. Эме ответке бербейсиң деп койду да, болду. Бирок мага сабак болду да. Мен түшүндүм, мага болушпаарын, эч ким болушпаарын. То есть өмүр бою мен өзүм жооп беришим керек деген. Бул дагы сабак да, мисалы. Агерде болушуп койсо, мен өмүр бою может я бите болуп мен бирөөгө таянып жүрө бермекмин да. Мен оюмча ал жакшы сабак болду да. То есть өзүңө жооп бер, өзүңө тур деп койду, болду. Ответке бер деп койду, болду. Бирок ушул учурда сиз аз билесиз да, бул учурларда сиз өз психологияны дагы билесиз. Бул учурда ооба сабак бир жагынан. Бирок бул жакта башкача сабак болуш керек беле? Жок, ошо бул психикадан зависит, ким кандай воспримет. Бул кандай, ким кандай. Мисалы, бокстан утулуп калган, мисалы мен көрүп атам да, кичинекей балдардын соревнованиясын көрүп калам. Кээ бирөөнө бул трагедия болду, өмүр бою ыйлап, ал өмүр болду, боксер болбойм дейт да. А кээ бирөө ырзыран боксер, эки эсе көп тренировка кыла баштайт да. То есть бул адамга жараша да. То есть бир эле балким жакшы информацияны эки башка биз кабыл алышыбыз мүмкүн да. Мага ушу мен мындай айткала, любой кыйынчылыкты муну сабак катары көрүп калдым да. Любой кыйынчылык, значит, анын артында сыноо, бул сыноо, эгерде бул сабак болуп калды да, мунун артында чоң нерсе түшөт дегенчи. Мисалы, коучтарды угуп калабыз го. Банкрот болгон бул жакшы нерсе дейт го. Значит, андан көп табасың. Жашоо дагы ошондой эле экен да. Любой нерсе бул сабак экен. Сиз деле кеч үйлөнүпсүз бирок. 20 канча дедиңиз? 28-де? 28-29. Кеч мындан да кеч үйлөнмөкмүн.
аялым предложение кылып алса дегендейчи. Ошондой болду. Эмнеге? Мени ал деди, жакшы болот экенсиң деди да. Мен күйөөгө тийишим керек болуп атат, ал деле менин возрастымда примерно. Ата бирөөгө берген атышат. Нормальный аял болуп берем. Ата энеси дагы мындай жакшы кишилер да. Ата энем жакшы аял болуп берем, балдарыңды багып берем. Сен деле жөлдө жүрө бересиң деди. Мама мен айтпай. Мондай үйлөдөн алдап атат. Алдап атканды алыш керек да. Сен ата үйлөнбөйсүң. Ошондой эле да. Апаңыз ошондой деди, алдап атканды алда давай деди. Сен үйлөнбөйсүң деди да. Билем да сен характериң жүрө бересиң деди. Кой берип турду мындайча айтканда. Берекелүү түрдө. Сиз айтмакчы киндиктерди кесип туруп. Жок, биз го мамабызга эми түйшүк делеси бол, эми бул мындай жакшы түйшүк да. Бирок эми баарыбызды чоңойтуп бутуна тургузуп бизди бирден жоготуш керек да, мындайча айтканда, эми аял заты ошондой экен да. Анан бир кишиден кутулат да, менден кутулат. Анан эми ошондо кутулуш керек да. Сиз философия өзүңөрдүн бутуңарга туруп, мени бакпай эле өзүңөрдү баккылачы, мага жетиштүү дечи да. Как ошол целине жетип атты да, мындайча айткандачы. Сонун маектештик, Рукбек. Кааласаңыздар, не кылып коелу, эң жакшы бир комментарийлерге сизден бир кандай бирге келип сиз менен маектешип кете турганда бир неме кылып коелу же аны ким тандайт эң жакшы? Эң жакшы комментарий жана өзүңүз тандаган 2 комментаторго ошол үчөөнү. Эң жакшы комментарий, эң көп лайк алган комментарий. Сиз менен көрүшкөнгө эмне себеп жакшы айтып кеткен же кандай бир же болбосо өзүңүз тандаган 2-3 комментарий кылып койсок болот. Кандай кылып койсок болот? Кааласаңыз эгер. Анда мындай 3 киши менен ужин же обед кылабыз. Обед деп коелучу. Же болбосо завтрак кылабыз, завтрак. Сиз менен мен алып берем да, завтрак. Анан үчөө проблемасын айтып беребиз, сүйлөшөбүз, проблемаларын талдап берем да, мындайча айтканда. Талдап берем. Бирок 2 сааттан ашык эмес. Үчөө менен чогуудан отурабыз. 2 саат, достор, 2 саатка эле программада жазылган ки бул негизги жашоого аткарган ыкмаңыз го, 2 сааттан ашпай турган түрдө. Анда бир эң көп лайк алган. Суббота, воскресенье күнү да. Жо суббота күнү, скорее всего. Бирөө эң көп лайк алган комментарий жана экөөнү сиз тандаган комментарий кылып койланда. Өзүңөр эле тандабайсыңар, мен танда. Сиз нол экөөнү, бирөө эң көп лайк алган. Анда кеңешерге. Хорошо. Сиз тандаганыңыз жакшы же жаман экенин кантип билебиз? Ар бир кишиге өзүнүн комментарий маанилүү болуп эсептелет да. Биринчисин тандаш оңой болот, эң көп комментарий алган, лайк алган комментарий болот, а экөөсүнү эң кызыктуу түрдө сизге эмнеге кызык болушу мүмкүн ал адам менен сүйлөшүү катары сизге тандасаңыз, достор, көрүүчүлөр, өзүңүз жөнүндө эмнеге Нурбек Монолов менен көрүшкөн сизге маанилүү экенин жакшы түрдө жазып кетсеңиздер, ошону алканда сиз тандап кетсеңиз болот. Ооба, мен кафейняга чакырам, кыргыз тили жок. Анан ментип кыргыз тилди кантип коргоорумду аларга деген сабак катары көргөзсөм да. Болот. Сиз тандаган жерде. Анан алардын көйгөйү болсо сүйлөшөбүз, жөн эле сүйлөшөбүз. Бирок главный завтракты мен алып берем да. Байке, сонун маек кылдык. Эксперттик жагынан дагы, сиздин жеке жашооңуз жагынан дагы, сиздин кичинекей кезиңизден дагы өзгөчө бир инсайттарын алдым. Кээинки травмалардын канчалык жашоого пайдасы, таасири берген жагынан дагы өзгөчө бир билгилер алып кеттик. Сиздин бөлүп берген убактыңызга рахмат, энергияңызга рахмат, сиздин адистигиңизге рахмат. Кааласаңыз биздин көрүүчүлөргө эркин камера деп коелу, бир каалоо, тилек, ниет сөздөрүңүз болсо айтып кетсеңиз болот, кандай дейсиз? Негизи көп нерсени сүйлөшпөдүкпү? Мындай биринчи нерсе, аялдарга мындай камкор бололук, аларга билим, айымдар билим алгылачы. Биз условиясыз да айтып берелик ошого. Анан экинчи тил маселеси да. Кыргыз тилге биз ар бири кыргыз жаран мамилешибиз, ар бири өз талап кылышыбыз керек да. Кыргыз тилге. Бул чоң нерсе. Оргазм деле тилден да. Адамдын ой жүгүртүүсү, деңгээли, лидерлик качество, келечеги, өлкөнүн келечеги бул тил да. Ошол. Оргазм деле тилден деңиз. Ооба. Шылпылдаткандан. Достор, адаттагыдай абдан сонун. Буну абдан кошуп кетишибиз керек болот экен, сонун жери болду. Достор, коногубуз жана абдан сонун бир маектешип кеткен байкебиз Нурбек Монолов жана сиздер менен Нурлан Мирзаматов болду. Бул Мирзаматов влог. Көрүшкөнчө достор.